Кутмандуу кечиңиздер менен алтындарым. Бүгүнкү сабакты баштайбыз. Акысыз сабак деп айтсак болот. Бүгүнкү сабакты билим садакасы деп айтсак болот. Анткени акысыз сабак дегенде бул жерде жаткан билим эмес. Канча убакытты кетирип, алган билимдерим, көп каражат кетирип алган билимдерим, уйкусуз түндөрдү кечирип уктабастан алган билимдерим, бирден сөз чогултуп алган билимдерим. Керек болсо мен бирден сөз уксам дагы, бир сөз алсам дагы бир жерден ошого сүйүнөмүн. Ай сайын азыр Казакстанда менин устазым супервизия өтүп атат. Ай сайын супервизияга барып атам. Ал жака да билим үчүн барамын албетте. Абдан бир сонун чөйрө. Барган сайын баргым келет. Алтындарым, дагы бир жолу кутман кечиңиздер менен. Менин баракчама жаңы келген айымдар барсыздарбы? Мен сиздер менен бүгүн жакындан сүйлөшүп, жакындан сиздер менен сырдашкым келди алтындарым. Биринчи жолу катышып атам дейт. Кыздар, мени дагы бир жолу өзүмдү тааныштырып кетейин. Мен Турсунай Керимбековна, интим гимнастика тренеримин. Казакстандын психологдор коомунун мүчөсүмүн, психологмун. Жана фельдшер акушердик кесипти артыкчылык диплом менен, кызыл диплом менен аяктаганмын. Жана көптөгөн мамлекеттик каналдарга чакырып калат. Жакында эле ошол Эркин тобу газетасынын журналисттери да көрүп жүрүшөт экен. Анан чакырышты, биз сизди ушундай жылдын мыкты айымы, жылдын мыкты психологу деп чакырабыз деп. Анан мен айттым, жылдын мыкты психологу дегенге мен дагы психологиялык билимди мен дагы алышым керек дедим. Психология бул бүтпөгөн илим дедим. Мыкты психологу дебей эле койгулачы деп айттым. Эми Аллага шүгүр тынымсыз күн сайын, саат сайын өзүмдүн үстүмдөн иштеп, өзүм менен өзүм диалог куруп, өзүм менен өзүм анализ кылып, психологдор менен бирге мына Казакстанда бизде жакшы супервизия болуп калды. Супервизиялардан өтүп келатам. Ошентсе дагы билгеним бирөө, менин билбегеним 99 деген девиз менен жашаймын. Бүгүнкү билим сиздерге пайдалуу болсун. Мен да сөзүмдү сиздерге жеткиликтүү кылсын. Бүгүнкү теманы дагы бир жолу айтып кетейин, кыздар. Көзүнүн нуру өчкөн аял. Көзүнүн нуру өчкөн аялдын демек жашоосунда быт-чыт, адамдардан көз каранды. Адамдын жашоосу көз каранды болгон сайын анын жашоосу татаалдаша берет. Интим гимнастика бар, кыздар. Мындай аялдар бар да, келет да, мен күйөөм, мен ушундай болдум, күйөөм экинчи аял алып алды, мен интим гимнастика жасасам болобу, мен интим гимнастика жасасам эле күйөөм мени карап калабы дейт да. Жанагы кичинекей бала болуп сурай берет го, ал айымдардын 3 жаштагы, 5 жаштагы гештальттар, гештальт деген травма алып калган учурлары деп түшүндүрөйүн сиздерге. Жабылбай калган. Ошол таарынычтарында, ошол күндөрдө калып кеткен, мындайча айтканда. Азыр мен сиздерге алдын ала айткым келип атат. Уже менин курстарыма катышкан кыздар сонун отзывдарды жазып атышат, алтындарым. Жана менин коллективим мына бул жерде уже биздин кыздар жооп бере башташты сиздерге. Алтындарым, баарыңыздардан коллективим менен Алла ыраазы болсун сиздерден. Кыздар неге үнү ушинтип башкача чыгып кала берет Инстаграмдан, кээде жоон чыгып калды деп айта беришет. Кээ бир кыздар сонун деп айтышат ошол учурда. Так, кыздар. Мындай нерсе айткым келип атат. Кимдин көзүнөн нуру өчүп калат? Айтмакчы, бая айтып келип атпадым беле? Интим гимнастика жасасам күйөөм мени карап калабы, мага келип калабы деп сурашат деп айтып атпадымбы? Мындай да. Кичинекей бала бар го. Кичинекей балага сен колуңду жууса, мен анан сага конфет берем деп айтат го. Десе, колуңду жуусам конфет бересиң да, дырылдап чуркап барып колун жууп келип сени карап жалдырап отурат го. Кудум ошондой абалда калып калган да. Ошол кичинекей 3 жаш, 5 жаштагы таарынычтары калып калган. Ал өзү подсознание аны жаттап калат, 5 жаштагы нерсесин 3 жаштагы кездерин унутуп калышы мүмкүн. Түйүлдүк кезин албетте унутуп калат. Бирок аны биздин денебиз унутпайт, биздин телобуз унутпайт. Бул йогада да айтылат экен да.
мышцыларыбыз абдан умный дейт, компьютер дейт, эске тутуму күчтүү дейт. Мышцы деген мына биздин бүткүл денебиз, могу жатыныбыз, иче кардыбыз баардыгы мышцы. Неге аялдар бүкүрөйүп калат монтип? Стресс, депрессия, бир канча себептер бар кыздар. Бир эле нерсеге катып калбагыла. Мен эгер айтсам, анда мен ошол темада гана сүйлөп калышым керек да. Бүкүрөйүп калат аялдардын көпчүлүгү. Бүкүрөйгөн аялдын да көзүнүн нуру жоголуп кетет. Мисалы, бүкүрөөнүн себептери көп да. Ор көтөрүү, өзүнө махабат бербөө, ор көтөргөндө ошо кол алдыга кетет, мына дал аркага кетет дагы, могу далы алдыга кетип кулап кетпеш үчүн курсак алдыга чыгып берет да. Далы аркага кеткенде курсак алдыга чыгып берет, кулап кетпе деп биздин денебиз бизге жардам берет. Жашап тур, эми кыска болсо дагы, мен сага чарчап болсо да иштеп берем дейт да дене. Анан аялдын фигурасы бузулат да. Дем алуу бузулганда да деп дем алса, оозун ачып уктаса да, анда дагы аял бүкүрөйүп калат, көзүнүн нуру жоголуп кетет. Бул да ошол стресс, депрессия, көмүр кычкыл газынын жакшы бөлүнүп чыкпагандыгы, кыймылдын аздуулугу, жалпы дисциплинанын жоктугунан болот бул нерсе. Анан аялдар мындай да, көп аялдар айтышат, мен турмушка чыкканда абдан жайдар кыз болчумун, мен күлүп жайнап жүрчүмүн, мен күйөөгө тийгенден кийин ушундай болуп калдым дейт. Жок кыздар, өзүбүздү антип алдабашыбыз керек. Алдагандан пайда жок. Өзүңдү алдап канчага чейин жашайсың алдындары. Өзүң менен өзүң чынчыл болушуң керек. Өзүң менен өзүң чынчыл болгондо гана сен жашоодо бактылуулукка жете аласың. Өзүң менен өзүң чынчыл болгондо Кудайды алдабайсың да. Кудай угуп тургандай ойлоносуң, Кудай угуп тургандай, Кудай көрүп тургандай кыласың да. Жана Аллага таянасың. Өмүрүбүз күйөөбүздөн, бир туугандарыбыздан, ата энебизден, кайнене, кайната, кайнежелерибизден көз каранды болгондо ишиң бүттү. Ишиң бүттү, татаалдашып кетет. Сен бакыт таппайсың. Кудай айтат да, бар адамдар менен боло бер дейт. Мен сени жараттым, мен сага бар жакшыны берүүгө аракет кылам дейт. Бирок сен адамдарга кетип калдың дейт да. Эми сен сыналып каласыз да, эми адамдар адам го, бизге окшогон пенде алсыз да. Ал сизге адамдар эч нерсе бере албайт. Пенде ал да ачкөздүк болушу мүмкүн аларда. Алардын дагы акылы жетпей сүйлөп коюшу мүмкүн дегендей. Кимдин көзүнүн нуру өчүп калат деди. Күйөөсүнөн махабат күткөн кыздын, аялдын көзүнүн нуру өчүп калат. Вроде бойдок кезде жакшы да. Анан ички конфликт көп болсо. Ички конфликт деген мага мындай кылып койду, бул мындай кылып койду, мага бул баягы ошенткен, күйөөм мен мага көңүл буруп койчу десем, көңүл да бурган жок, тескери карап жатып алды. Айтор мына ушундай аялда кантип көзүндө нур болсун, айланайын, кантип күлүп турсун, көзү кантип күлүп турат. Мээрим күтүп, кантип мээрим күтөт. О жаным, мен сени жакшы көрөм, мен сени сүйөм, мени да өп койчу, мени да эркелетип койчу. Болду, анан мен сүйсөм деле, анан мага көңүл бурбайт деп чыгабыз аялдар. Дистанция кармагыла. Эшектей болуп жанагы адамдарга жагынабыз кээде, тени кылып, муну кылып, адамга кетип каласың да, сен адамдарга жагынып, ушул мени мактаса экен, мен ушуга жагынсам экен деп. Жок. Сен күткөн мамилени ала албай каласың дагы шагынсынып калат. Дагы сенин көзүңдүн нуру өчүп калат, сенде уже негативдер көбөйүп кетет. Аял эркектен мээрим күткөн күнү ал бактылуулукту сезбейт, ал кыртайып кетет, ал 50-60ка чыгат, анан болду, ошону менен уже биздин кыргыз аялдары эгерде канчага чыксаңыз дагы өзүңүзгө махабат берип, спорт менен занимать этсеңиз, өзүңүздү сүйсөңүз, да, сизге эч ким махабат бере албашын түшүнүп, өзүңүздү жакшы көрүп, өзүңүздү эркелетип, өзүңүздү дене мүчөңүздү жакшы көргөндө жаным деп, мындай колдоруңузду жакшы көрүп жаным деп, өзүңүз менен өзүңүз чындап контакты болгондо, мына ошондо эгерде эркегиңиздин травмасы болбосо, эркегиңиздин травмасы, детская травмасы эмчектен чыккан болсо, эркегиңиз ал 2 күндө, 3 күндө, 1 айда өзгөрүп кетет. Себеби көбүнчө эркектерге караганда биз аялдар эркектен апа издейбиз, ата издейбиз да. Эркектер бизче элек эмес, бирок алар ушунчалык аялга көз каранды өмүрү. Бирок кандай аялга көз каранды? Өзүнө ишенимдүү болгон аялга көз каранды. Өзүн жакшы көргөн, көзүнүн оту жанып турган, эркекти жоготуп алуудан коркпогон аялга эркек бар махабатын бергиси келет. Эгер травмасы жок болсо.
Эгер эмчектен чыга элек болсо, анда эгер ошол эркек менен бактылуу болгуңуз келсе, анда аракет кыласыз. Мындай кылдыңыз болбоду да, психолог менен иштешиңиз. Жашоодо максатым кандай? Мен бирге жашайынбы, ажырашамбы? Кээде аялдар монтип кетебиз: ажырашам, бүттү ажырашам, дей баштайбыз. Жок, кыздар, сен антип ажырашып кете албайсың. Ажырашуу деген жок, бизге бирге жашай албайт окшойбуз. Жакшы, ал да бактылуу болсун, мен да бактылуу болоюн, ал да жакшы адам, мен да жакшы адам. Ой санабыз бирге болбой калды. Мындай максатыбыз бир эмес экен деп, мындай ажырашуу мындай жакшы коштошуу менен аяктайт да. Анан ажырашам, бүттү мен ажырашам. Бул ажырашуу эмес, кыздар. Сен таарынычты көтөрүп кетесиң да. Ажырашуу бул таарыныч менен коштолбоо керек. Сен таарыныч менен ажырашып атасың, сен кичинекей баласың. Ойнобойм деген баласың да, ойнобойм деген баласың да. Так, ойнобойм деген бала канча жолу ойнойт? Билесиздер, ал экинчи жолу ойнобой койбойт да. Ошондуктан кыздар, чындап өзүңдү жакшы көр. Ички конфликт эмес, сен өзүң менен чын сүйлөш өзүң менен. Мен ажырашамбы, жашайынбы? Ал ажырашып кетсем эмне болот? Ажырашып кетсем, жок, мен күйөөм сагынып калат окшойм. Сагынамбы, сагынбайбы? Сагынам. Кызганамбы, кызганбайбы? Кызганам. Кызганасыңар, кыздар. Демек, мен эмне кылышым керек? Анда мен өзүмдүн үстүмөн дагы иштешим керек. Ички баланы күйөөдөн, эгер ичинде өзү менен өзү дурус сүйлөшкөн аял болсо, өзүнүн травмаларын билген аял болсо да, өзүнүн травмаларын түшүнгөн, мына ушул жерде мындай болгон турбайбы деп түшүнгөн аял болсо, өзү менен өзү чынчыл болсо, анда сизде уже өсүү да, сизде уже жогорку тепкичке оңой чыгып кетесиз, өзүңдү түшүнсөң. Эгер сен өзүңдү түшүнбөсөң, бул мындай кылып койду, бул тигиндей кылып койду, мына мага махабат бербейт, мага көңүл бурбайт, дей берсеңиз, демек сиз дагы да кичинекей бала болуп атасыз. Дагы ичиңизде эмдеңиз. Мындай кыздар, эркектерде идеалдуу эмес, ооба. Идеалдуулукту эркектерден талап кылбайбыз. Ал да пенде. Анан дагы бизди тарбиялаган апалар тарбиялады да. Так, кыздар, эми эркек махабат бербей койсо эле аялдын көзүнүн нуру өчүп калдыбы? Ким кандай ойлойт? Биздин бала күнүбүзгө байланыштуу. Эгерде бала күндө мээримге тойсоңуз, сиз эркектен махабат издебейсиз. Эркектен махабат күтпөгөн аял менен эркек таттуу өмүр сүрүп кете алат. Эркекке повезло да. Ата менен мамилеси жакшы, ата энесинин ишеничине ээ болгон адам менен мамиле түзүп кетүү эркек үчүн, эркекке повезло. Аял кантип өзүн жакшы көрүү керек, баягы көзү нурга толуп турган. Кыздар айтмакчы, эркектин жумушун кылып кеткен аялдардын дагы көзүнүн нуру өчүп калат. Кимдер эркектин жумушун кылып кетет, болбой эле эркектин жумушун талаша берет. Кимдер? Эки адамдын жүгүн аркалап жүрөбүз. Эркектин дагы, аялдын дагы жүгүн аркалап жүрөбүз. Көбүрөөк эркектик энергия күчтүү болуп кетет да, эркектик энергиябыз аялда бат көтөрүлүп кетет экен да. Акча табуу жөнүндө эми бир карасаң, газыңды, светиңди төгүп, баланчаңды түгүнчөгүн көтөрүп, тойго, балаңа баарына өзүң бардык үйдөгү милдетти өзүң алып калганыңды байкабайсың да. Мунун себептери ар кандай? Ооба, эркектин дагы бул жерде салымы бар, кыздар. Мен аялдарды күнөөлөбөйм, алтындар. Бул жерде эркектин дагы салымы бар. Анткени эгерде эркекте султандык касиет болсо, султандык көзү менен мындай сизди карап ордуңузга коюп койсо, көзү менен сизди сүйдүрүп алса, да, сөзү менен сизди ордуңузга коюп койсо, сөзү менен сизди сүйдүрүп алса, анда сиз аял болуп ордуңузга туруп каласыз. Бирок ошол эркегиңиз менен жөн жашап турган жоксуз. Үй бүлөдө ошол эгерде ынтымак жакшы болбой атса, что-то бир нерсе не то деген адам болсо, анда үй бүлөдө бир адам өзгөрүш керек. Эркек же аял. Бири өзгөрсө, айтор өзгөрүп кете берет да. Аял өзгөрсө да эркек вынужден болот өзгөргөнгө. Бирок өзгөрдүм деген деп помадаларды коюп, өзүңдү жакшы көрүп, спорт менен занимать этип калсаң эле болду, өзүңдү жакшы көрүп калбайсың да. Ички состояние менен тынымсыз өзүңө байкоосуң. Неге мен могу жерде что-то башкача болуп кеттим, мага жакшы мамиле кылды эле, неге мен жаман болуп кеттим?
неге мен мага бирөө жакшы сүйлөп койсо жөтө өзүмдү күнөөлүү сезип кетем. Неге мен бул жерде күнөөлүү сезип атам? Мен эмне кылдым? Эч нерсе кылган жокмун го. Неге? Мени ким күнөөлөдү? Мага ким махабат бербей койду? Мен адамдар мага жакшы мамиле кылса кабыл ала албайм. Значит, мага жакшы мамиле кылынбаган окшойт. Кылынды беле деп өзүң менен өзүң иштейсиң да. Же болбосо мага могу неге жакпайт? Мүмкүн бул күйөөм менин атамдай болбой атабы, мен текебердик кылып атамбы, же апамдай болбой атабы, мен текебердик кылып атамбы, мен кабыл албай атамбы, Кудай кыйынбы, мен кыйынмынбы, мүмкүн күйөөмдү ушул абалында кабыл алармын деп жакшы жактарын тизиңиз, жакшы жактарын чыгарыңыз да. Ооба, ар түрдүү үй бүлөдө бир семейный кризис болуп калат. Ар түрдүү куракта, мисалы 3 жылдан кийин, 5 жылдан кийин семейный кризис болуп калышы мүмкүн. Семейный кризис болбой өткөн үй бүлөлөр бар, албетте бул жакшы, бул баягы. Мындай да кыздар, эркектерди актабайбыз да. Травмасы мындай өзүн тапкан эркек жашоодо, мындай кандай десем, менен жашоо аял үчүн да оңой да. Бир эле өзүн тапкан аял менен жашоо эркек үчүн оңой эмес, өзүн тапкан эркек менен жашоо аял үчүн да оңой. Ооба. Бирок сен күйөөңдү өзүңдү тапчы, окуучу, минчи, анчы деп сен аны өзгөртө албайт экенсиң. Мен ушуну түшүндүм. Сен өзүң өзгөрө бер. Күйөөңдөн махабат берчи деп эстен жөн гана отурганыңда өзүңдү жакшы көр. Эркелет өзүңдү, өзүң менен өзүң свиданиеге бар да. Если кээ бир аялдар бар, күйөөм окшош, бул кайненем окшош деп балдарын да кабыл албайт, күйөөсүн да кабыл албайт. Нет, кыздар. Эгер сизде ошондой болсо, кабыл албасаңыз, анда сиз сөзсүз бул жашоодон жообун аласыз. Анткени бул сиздин эң чоң ошибкаңыз жашоодогу. Адамдарды ким жаратты? Кудай жаратты. Эгерде сиз Кудайдын пендесин кабыл албасаңыз да, бул мындай, бул тигиндей десеңиз, мунун жообун алмайынча кетпейсиз. Ден соолук менен сыналасыз. Сиздин ордуңузга балдарыңыз жооп берип калышы мүмкүн. Сиздин ошол критикаларыңызга балдарыңыз дуушар болуп калышы мүмкүн. Кудай кантип коюшту ал, Кудай өзү билет. Кудай кыйын да. Кудай өзү туура жолун сизге көрсөтүп коет. Көзүңүздү ачып көрбөй атсаңыз, көзүңүздү чоң ачып туруп көрсөтүп коет Кудайым. Ден соолук менен жооп берип каласыз, акча менен жооп берип каласыз. Айтор сиз аны түшүнгөнчө сынала бересиз да адамдарды. Бул мындай, мен мисалы кээ бир аялдар келет, мен атам кыйын, мен атам иштерман, менин күйөөм жата берет. Менин бир туугандарым кыйын, менин күйөөм жата берет. Айланып кетейин, сенин бир тууганың да идеалдуу эмес, сенин атаң да идеалдуу эмес. Сен атаң менен бир тууганыңкынан жакшы жактары бар ал сенин күйөөңдүн. Туурабы кыздар? Ошондуктан бир жакшы жагын ачып көрүңүз да. Эгерде сизди критикалап, сизди кабыл албай аткан адам болсо, ал дагы өзү жооп берет. Ал сыналат өмүрдө. Сыналганын түшүнсө, маселе чечилет. Эгер сыноо экенин түшүнүп, сыноо деген каталарыңдан келет. Инсан деген ката кетирүүчү, мен ката кетирип атам, менин каталарымдан келет. Мен кайсы жерде ката кетирдим деп, ал эркекпи, аялбы, ошону анализдесе, анда ал нерсени Алла жолуна коюп коет да, кыздарым. Түшүнбөсө, эркекке да кыйын, аялга да кыйын. Ошондуктан эч кимди критикалабайлы, кыздарым. Кудай билет кандай жол менен коюп коюшту. Мына мен азыр 40-тан аштым, 42-демин. 43-кө кадам таштаган кезим. 42 жаштагы мага көп тажрыйба болду. Ажырашуу болду ортодо. Кайын журт менен мамиледе проблема болду. Акча менен, акчадан сыналдым, акчада мындай порядка болбоду менде. Бала тарбиялоодо каталарды кетирдим, ден соолугуму карабадым дегендей. Өзүмдүн жан дүйнөмдү түшүнбөдүм, мен өзүмдү жаман көрдүм. Мен неге жаманмын? Мен неге ушундай жаралып калдым дегенде мен уже Кудай мага сыноо берген экен да. Мен жаман нерсе жаратпайм. Эгер сен жаман болсоң, жаратпайт элем жер бетине. Сенин могу дене мүчөңдү иштетпейт элем деген сыяктуу мага сыноо болуп келет экен да. Ар түрдүү ар жактан. Айтор кыздар, интим гимнастика жасап эле сиз зоор болуп кете албайсыз. Кээ бир кыздар айтайын, денесинде блоктору көп, интим гимнастика жасай албайт. Качан проработка жасаганда денесинде опустошение болот, бошойт. Сен денеңде мына могу жериңде дайыма кээ бир аялдар айтат, даже мына аялга билинбейт. Качан проработка жасаганда денесиндеги ордуктары билинет, психотерапия жасаганда. Кээ бир аялдарда уже тыгылып калганда,
стресстер тыгылып калган го, дайыма могу жерин эртең менен турсам могу жерине бир нерсе тыгылып калчудай болуп жүрөт, уже баягы бир оору менен чыгайын деп калган учур. Стресс, депрессияны оору менен чыгарып салуу керек, кыздар. Алтындарым, ассистентиңиз телефонуңузду бербей кой дейт. Кыздар, сиздер көпсүздөр да, мен анда телефонистка болуп отуруп калсам, сиздерге ким билим берет? Анан кыздар, мындай, сиз неге эркектен махабат күтүп жүрөсүз, айтайынбы? Чоң адам эркектен махабат күтпөйт да. Сиз мойнуңузга алышыңыз керек. Качандыр бир кезде сиз мойнуңузга ала турган убакыт келет. Ошон үчүн акчаңарды кыспастан, тояшты кыскартып коюп, керек болсо өзүңөрдүн үстүңөрдөн иштегиле дегим келет, алтындарым. Кана кыздар, бүгүнкү тема сиздерге жагып атабы? Айтып коюңуздарчы, реакция калтырып коюңуздарчы. Бир нерсе тыгылып жүрөм дейт, ооба. Барып көрүнүп коюңуз да, баары көбүнчө адам стресстен ооруганда больницага барып көрүнөт, вроде баары жакшы деп айтат врачтар. Бирок сиздин жан дүйнөңүз кыйнала берет. Эң биринчи өзүңүзгө бактылуу болгонго уруксат бериңиз. Бактылуу болууга азыр сиз даярсызбы? Азыр сиздер баарыңыздар даярмын деп жооп бересиздер. Караңыз. Сизге күйөөңүз гүл көтөрүп келди да. Гүл көтөрүп келип, иштеп, анан мындай арстан болуп келди да. Жаным, тамагың даярбы? Деп сизге жакшы мамиле кылды. Же болбосо сиз каалаган эркек, күйөөңүз жакпай атат, сиз каалаган эркек менен жашап атасыз да. Сиз каалаган эркек келди дагы, мында сизге иштен кирип, маданияттуу, адекваттуу кирип келди, белектерин көтөрүп кирип келди. Анан сизге жылуу сүйлөп атат да, жакшы сүйлөп атат да. Анан сиз ошол мамилени кабыл ала аласызбы? Эркелеп, моюндарына асылып, кылыктанып, аны менен бирге бактылуу болуп, ар түрдүү темаларда сүйлөшүүгө сиз даярсызбы? Байкап коюңузчу. Кандай дейсиздер? Да, кыздар. Күйөөңүздөн белек алгыңыз келсе, туура сурап үйрөнүңүз. Биздин курсубузда белек алуу техникалары деген бар. Көп аялдар туура суроо берүүнү билбейбиз. Туура суроону билбейбиз. Эгер күйөөңүз менен бактылуу болгуңуз келсе, ички негативдерден тазалануу керек, да? Психолог менен иштешиңиз. Анан эч болбой атабы? Ал дагы деле эмчек эмип, могу жакта жүрөбү? Ал сиз белек берип койчу десеңиз деле могу жакта эмчек эмип жүрөбү? Анда сизге бир аз дагы да чындап өзүңүздү тандоого туура келет. Өмүр деген биз ойлогондой идеалдуу эмес. Өмүр эч убакта идеалдуу эмес да. Ооба, туура айтасыздар кыздар. Биз жуп болуп жаралдык да. Каяка барсаң эле өзүңдү жакшы көр, өзүңдү сүй деген тема. Бирок биз жуп болуп жаралдык. Аял эркек менен бактылуу болгусу келет, эркек аял менен бактылуу болгусу келет. Бирок кыздар, айтайын, аял эркекке көз каранды өмүрү. Бирок эркектин өмүрү андан дагы аялга көз каранды. Муну эркек психологдор да айтышат да. Негизи эркектин аялга биротоло карап кеткени туура эмес дейт да. Бирок аларды ошондой кылып жаратып койду табият дейт. Жакында мен дагы бир эркек психологдон сабак алдым да. Анткени мен сиздерге билим берүүчүмүн. Аял эркек психологиясы боюнча. Ошондуктан мен эркек адамды да тандап алдым да. Бирок иштесеңиздер кыздарга мен сиздерге совет берем, аял менен иштешкен жакшы. Жеке иштешем десеңиздер. Анткени аялга ачыласың да, төгүлөсүң. Эркек менен иштешүүдө мен айтып атам го, мындай билим алуу, билимдерди өнүктүрүү үчүн иштешем, дагы да инсайттар үчүн иштешем. Да, кыздар. Ошол биз жалаң психологдор окудук да, ал айтат, мынтип айтты да. Өзүн карап кеткен аялдар бар го дейт. Любой кандай учур болбосун дейт. Аял дейт, эркекке акча берген токтотуш керек дейт да. Сен проблеманы чечпейсиң дейт, Алла чечип берет дейт аны. Жана ошондой эле спорт менен занимать эт дейт. Спорт менен машык дейт да. Төшөктөгү бир махабат боюнча айтайын дейт, төшөк боюнча айтайын дейт. Негизи ал сексолог эмес, психолог, бирок эми эркек адам. Бул мамиле боюнча айтылып аткандан кийин бул жынстык катнаштагы айтылып кетти да. Анан жынстык катнашта дейт,
Эркек дейт аялдын фигурасын карабайт дейт. Эгер аялдын фигурасы келишип турса дагы дейт, аял эркек дейт жана аялдын фигурасынан лаззат албайт дейт да. Эркекке берилгендигинен лаззат алат дейт. Жана аялдын дейт төшөктөгү дейт үндөрүнөн лаззат алат дейт. Аялдын өзүн жакшы көрүүсүнөн лаззат алат дейт. Эркек ушундай адам дейт. Эмоцияларынан, төшөктөгү эмоцияларынан лаззат алат дейт. Фигураң сенин мындайча айтканда бул экинчи орунда да. Ооба, сен дене мүчөңдү караш керек. Кандай барсаң ошондой жүр деп айтпайм. Бирок аял биринчи жан дүйнөсүндө өзү менен өзү ачык болуу керек да. Да, кыздар. Анан азыр кыздар бир аз суроо бербей туруңуздарчы. Эгер суроо берсеңиздер жөн эле убактыңыздар кетип атат. Суроону сиздер жок дегенде 2-3 мүнөт жасасыздар да. Сиздер маалыматка маани бериңиздер. Анан мен сабактын аягында так сиздерге мен суроо жооп кылайын, жарайбы? Ошондой кылалы. Сабактын аягында суроо жооп кылабыз, алтындарым. Так, эми мындай. Кимдин көзүнүн нуру өчүп калат деп айтып өттүм, мындай да. Мен муну 1000 жолу түшүндүрүп келдим. Бул сиздин кичинекей гана курагыңыз. Мүмкүн сиз али түйүлдүксүз да, болгону түйүлдүксүз. Түйүлдүк кезинен аял кандай травма алып калат? Нежеланный ребенок болуп калса, төрөбөйт элем, уул болуп калса экен дегенде дагы ал болбой эле эки адамдын проблемасын чечип жүрө берет. Ал чечкиндүү болуп кетет, үй кылсам, монсем, мантсем, анан ким кылат, анан күйөөм мындай тигиндей эркек болуп эркек менен тирешип жүрөт. Ал мындай муздак болот, холодный болот. Ал канча ата эненин мээримине толбосун, мындай супсак, холодный. Күлсө дагы мындай. Кээ бир эркектер бар го, жанагы эркекте аялдыкында энергия жок дейм, ал эркек го. Эркектин энергиясы күчтүү, эркектер да красавчик да. Бирок аялдыкында аларда энергия жок да, мындай эркектерге окшоп муздак, мындай кичине холодныйраак, кичине сүрдүүрөөк болот да. Мындай аялдар. Жана түйүлдүк кезинен апа таяк жеген болсо, төрөбөйт элем деген болсо, сизди мисалы аборт кылдырам деген болсо, уул болушуңузду кааласа деп айтып өттүм. Көп ыйлаган болсо, ажырашам десе, сиздин күйөөңүздөн боюнда бар кезде апаңыз сизди көтөрүп жүргөндө күйөөсүнөн атаңыздан таяк жеген болсо дагы биздин көзүбүздүн нурубуз баат өчүп калат. Кыздар, эми бул боюнча айтайын. Мен төрөгөнчө сонун жүргөм, экөөбүз ынтымактуу болгонбуз. Төрөттөн кийин мен депрессияга кирип кеттим дагы, мен депрессиядан чыга албай койдум деп айтышат да. Кыздар, алтындарым, сиздер төрөттү баланы күнөөлөбөй эле коюңуздар. Биздики төрөткө чейин башталган, керек болсо турмушка чыга электе башталган да. Ошондуктан төрөттөн кийинки депрессиядан кантип арылам дей беришет аялдар. Төрөттөн кийинки депрессиядан арылуу үчүн, ооба, сиз эми төрөттөн кийинсиз да. Азыр бул боюнча айта кетейинчи, сизге ушул боюнча суроолор көп келет да. Төрөттөн кийинки депрессиядан арылуу үчүн сизге дисциплина керек. Витаминдерди чесиз. Күндө 2 мүнөттөн өзүңүзгө убакыт бөлүп баштаңыз. 2 мүнөт бөлө албай атасызбы? 30 секунд бөлүп баштаңыз. 30 секундтан хотя бы гимнастика жасаңыз. Гимнастика, кыздар айтмакчы, мен йога тренеримен айтмакчы. Йогада окуп атам го. Хотя бы 30 секунд гимнастика жасаңыз. Интимная гимнастика, мисалы да, могу осанканы түзөөчү көнүгүүлөрдү жасаңыз. 30 секунд хотя бы, андан кийин эртеси 40 секунд жасаңыз да. Стресстен чыгуу үчүн төрөттөн кийинби любой аял дисциплинага кирүү үчүн 2 мүнөттөн баштай албай атасызбы, 30 секундтан баштаңыз. Ошол жумушка барып келесизби, жумушка барып келген жолуңузду алмаштырыңыз. Эгер сууга барсаңыз, сууга барып келген жолуңузду алмаштырыңыз. Сүйлөшкөн адамдарыңызды алмаштырыңыз да. Даже оң кол менен жазып жүргөн болсоңуз, даже сол кол менен жазып көрүңүз да. Айтор дисциплинага кирүү үчүн аял кичине аракет кылуу керек, мээнет кылыш керек. И 30 секунд гимнастика жасайсыз, да? Мисалы кыздарына, давайте азыр мен сиздер менен бир гимнастика жасайын да. 30 эле секунд. Сиздер уже ачылып сонун болуп каласыздар да. Уже сиз өзгөрүүгө даяр болосуз да. Кеттик кыздар. 30 эле секунд, Жок, кыздар, кол булчуңдарына айланат. Сиздер көп гимнастика элестетип албаңыздар. Так, көпчүк нерсе, Могу жерди көтөрүңүз, талыңызды түздөңүз. Дем алып, дем чыгарыңыз. Колуңузду бириктириңиз, эки чыканагыңызды бириктириңиз. Мындай эмес, мындай эмес. Чыканагыңызды бириктириңиз. Дем аласыз көкүрөктү ачканда. Дем чыгарасыз.
эки иңге колуңузду коюңуз. Эки иңге колуңузду коюп, эки далыны ачканча дем аласыз. Ой, этот, мына чыканакты бириктиргенче дем аласыз да. Мына эми так, эки чыканакты бириктиргенче алдыга. Эми мындай. Эки колду сунуңуздагы мына ушул көнүгүүнү жасаңыз, көпчүк несиби көкүрөктү көтөрдүңүз, монтип тура бербегиле туш келди. Мына көкүрөк ушундай турасыз, көпчүк несиби түз. Эгим көкүрөккө жакын, башым менен потолокко жетем. Эки колуңузду жазыңыз. Колуңузда бир бөлүк бар, мондай кармаңыз. Ушундай туруңуз. Колумда бир бөлүк бар деп элестетиңиз да. Колуңузда бир бөлүк бар. Шнур бар да. Эми ошону ачуу керек мына. Сыртка ачасыз. Монтип кирип кетпедиле? Алдыга ачасыз. Да, кыздар, мына көрдүңүзбү, уже сиз сергип калдыңыз да. Спорт менен занимать этиңиз сөзсүз. Йога жасаңыз, мына как раз биздин онлайн сабакка кыздар азыр силерге бесплатный йога киргизип атамын. Мен өзүм дагы мына йога тренерлигин окудум. Кудайым буйрса, воскресенье күнү биз сертификатыбызды алабыз. Йога боюнча биз окууларыбызды уже баштадык. Бизди окуткан эжекебиз Казакстанга окууга кеткендиктен биз воскресеньега жылып калды да, сертификат алабыз. Азыр силерге онлайн мен бесплатно берип атамын да. Правильный питание керек болот. Мен 2 килограмм таштадым, объем кетти, өзүмдү дагы да жакшы көрүп калдым. Себеби аялдар өзүбүз биз сырткы дүйнөдөн, өзүбүздүн келбетибизден эмоция алабыз да, эркектер аялдан кандай эмоция алат экен. Да, кыздар, сергип калдыкпы? Мына, ошентип 2 мүнөттөн болсо да көнүгүү жасайсыз. Уже сизде стресс кете баштайт да, билинбей өзүңүздү жакшы көрүп, уже булчуңдарыңыз иштеп, булчуңдар иштегенде стресс акырындык менен кетет. Подсознание менен иштөө үчүн сөзсүз психотерапия. Кыздар, сиздер менен бүгүн психотерапия дегенбиз, Так, сиздер менен психотерапия жасоо керек экен. Азыраак сүйлөймүн. Так, алтындарым кыздар, менин коллективим бүгүн психотерапия бар болчу, Так, жазбаңыздарчы кыздар. Бүгүн психотерапия деп айтылды беле? Муундарым карсылдап кетти, дейт. Тренажер жакшы деп мактады, чыңбы дейт. Жеңилдеп калдым, баардык жерим ооруп кетти, жыргап калдым дейт. Көрдүңүздөр, кичине эле көнүгүү жасадыңыздар го кыздар. Молодцы. Мен бүгүн 20 мүнөт тренировка кылгам, вообще сонун болуп калдым, нерв болбой калдым. Кыздар. Так, кыздар. Эми кыздар, эмне кылыш керек? Күйөөм мага махабат бербей атат деп таарынгандан пайда жок. Да. Эмне кылабыз? Өзүңүздү рейттеңиз биринчи. Неге мен күйөөмдөн махабат күтөм деген суроодон баштаңыз. Мага качан махабат жетпей калган деген суроодон. Мына аялдар төрөттөн кийин бат өзүн таштап коет, курсактары чыгып кетет, дем алуусу бузулат. Чачтары карасаң жолуктарынан сапсайып, бир эле сиз төрөгөндөй болуп каласыз да, бир эле мен төрөгөндөй болуп калганда, мен да ошондой абалда жүргөнмүн го кыздар. Дагы үн тонуңуз бузулат. Чүрөк алтыным, рахмат. Рахмат. Так. Андан кийин кыздар, төрөттөн кийин стресс болобуз деп атабыз, Эми төрөткө чейинкини карайбыз. Жок, төрөткө чейин аябай жакшы болчу. Күйөөм экөөбүз ушундай сонун болчу, мага билектерди алып келип жүрчү дейсиз да. Анан сиз 20 жашыңызда окуяны караңыз. 15 жаш. Мүмкүн ошол учурда калып кеткен. Анткени мына айтып келе атпадым беле. Так. Бул сиздин кичинекей, мүмкүн бул түйүлдүк кезиңиз да. Түйүлдүк кезиңиз. Жаңы гана түйүлдүк болгон кезиңиз. Анан ушул түйүлдүк кезден баштап 18 жашка чейинки курак
мисалы бул сиздин 5 жаштагы кезиңиз да. Кимдин азыр 5 жаштагы кызы бар, 5 жаштагы балаңызды элестетип туруңуз да. Мына 5 жаштагы кезиңиз. Сизге азыр келди дагы апаңыз. Айгыз 5 жаштагы кезиңизге. Айгыз, бутума чалынбачы, мен иш кыламбы, кылбаймбы? Бар, арып турчу, сен сурай бересиңби конфет деп койду да. Же болбосо биз менен дурус эле эркелешип сүйлөшпөгөн, кичинекейде точно ошондой болгон да. Көзүбүз карап, жаным, о кызым, махабатым, садага болоюн, сен мен үчүн маанилүүсүң го деген сөздү айтышты просто билишпей калды. Анткени аларга да айткан эмес да, илгери тамак үчүн жашашкан адамдар, биз тамак үчүн жашап атабызбы же жеш үчүн жашап атабызбы же жашаш үчүн жеп атабызбы деген суроого биз убагында жооп бере албачубуз. Анткени биздин убакта бир тамак тартыш болгон учурлар болгон, кыздар муну көпчүлүк моюнуна алат да. Ушул суроону бизге берген, биз мектепте окуп жүргөн учурда биз бирөөсү жеш үчүн жашайбыз да. Мен ушул суроого көпкө чейин ойлонгом да. Анан көрсө кыздар биз жашаш үчүн жейт экенбиз го. Бирок ошол учурда тамак тартыш болгон учурда, тапканын жегениңен артпаган учурда биз ошентип ойлогонбуз да. Так, кыздар. Анан албетте жумуш көп болгон. Ал учурда апалардын жумушу биздикиндей жеңил болгон эмес. Стиральный машина жок. Күндүз жумушка барат, колхоздун ишин кылат, СССР убагында, Анан колго кир жууйт, очокко тамак жасайт, ушундай бир оор болгон да. Тирилик оор болгон. Бизге махабат жетпей калган, жаным, садага болоюн, кагылайын, алтыным деп мындай бизге эркелетүү внимание аз болуп калды да. Кач, колума тишпе, кач, тур ары, бар, мен иш кылам азыр деген сыяктуу. Ары илгери жана чоң ата чоң эненин көзүнчө баланы эркелетүү да уят болчу да. Именно бизге махабат керек учурда. Курсактагы түйүлдүк кезден баштап 3 жашка чейин энергетикалык байланыш болот. Көзгө көрүнбөгөн энергетикалык байланыш бар. Ошон үчүн Япондордо 3 жашка чейин жонуна тагып жүрөт, курсагына көтөрүп жүрөт, энергетикалык байланыш. Апаны жумушка албайт 3 жашта, чыгам десе да Японияда. Андан кийин 3 жаштан кийин садикке берип жумушка чыкса уруксат экен да. Так. Ошон үчүн оргазм такыр жок кыздарда энергетикалык байланыш болбой калышы мүмкүн. Ата менен деп айтабыз көбүнчө. Ата менен же апа менен деле башка бирөө багып калды, биологиялык ата энеси бакпай калышы мүмкүн да. Дайыма башка бирөөдөн махабат издеп жүрөт. Мага внимание берип койчу деп. Кантип внимание издейт? Сонун тамактарды жасайт, мени мактап койсо экен деп, барып кошунасыныкына жардам берип кетет, өзүнүн буюмдарын бөлүшө коет, мени жакшы кыз десе экен, жакшы деп мактаса экен деп. Көчөдө көкүрөктөрүн ачып жүргөн, шорталарды кийип, моонжактарын ачып жүргөндөр бар го. Мисалы, мени мактап койсо экен, мен адемимин, мына мен сулуумун деген. Бардыгы махабат издеген дээр алтындарым. Мына ошол сиздин кезиңизде, мисалы, садик кезинде садиктен сизди алып кетпей калды, же сизди бир туугандарыңыз багып калды да, туугандарыңыз багып калды. Сиз тууганыңыздын колунда калдыңыз, ал сиз апама кетем десеңиз, отур, апаң келгенде кетесиң. Кайдан апаң сени таштап кеткен деп койду. Уже болду, бул сизге чоң травма да. Бул калып калды. Бир гана сөз да, бир гана сөз сизге бүтүндөй чоң травма болуп калышы мүмкүн. Бир гана сөз сизди картайтып жибериши мүмкүн да. Мына ушул кез, мына сиздин 3 жаштагы, 5 жаштагы кезиңиз дейли, хорошо, 5 жаш. Сизди урушканда мына мындай болуп калдыңыз да, маанайыңыз уже жок. 5 жаштагы кезиңиз. Сиз уже эч кимге ишенбейсиз, сиз кат травма алып калдыңыз, башка адамдардан да травма алып калдыңыз да. Апаңызга да ишенбейсиз, ачылбайсыз, карасаңыз балдарыңарды, атын ким десең, деп карап туруп анан сизди карашы мүмкүн, же аты мындай деп жооп берет. Же болбосо деп туруп сизди карайт дагы. Да, карап туруп. Баланча деп айтат. Адамдарга ишеничи жок. Же сиз мындай кылайлы, тигиндей кылайлы десеңиз дагы, мындай эле башын чайкап коюшу мүмкүн бала. Давай апа дебеши мүмкүн да. Анткени сизге деген анын ишеничи калбады балаңыз. Эми сиз балаңызга салыштырыңыз деп атам өзүңүздү. Кудум сиздин да кичинекей кезиңизде ушундай абалыңыз калып калган. Анан сиз 5 жашты эле эсте калган эмес дейт. Ооба, эсте калбаган менен сиздин денеңиз сактап калган. Азыр ушул боюнча айтып атам. 5 жашсыз да, маанайыңыз жок, сиздин кан айлануу бузулду уже. Кан жүгүрүп атат, кан айланып атат денеңизде, бирок кан айланууңуз бузулуп калды. Жана стресс кан менен кошо чуркап кетти денеге. Кыз балдарда стрессти сактоочу жер бул матка. Эң чоң
стрессти сактоочу бөлүгүбүз матка. Анан жана 7 чакра макра дегендер айтышат го. Мен чакра деп айтпайм эми. Чакра дегендер бар ооба, бирок чакра деп түшүндүргөндөр да бар. Мен бирок мындай айтам, блоктор деп түшүндүрөм да. Мисалы чакра деп түшүнгөндүргөндөр бар. Бир чакра, 2 чакра, мына могу жерде 2 чакра деп айтышат. Могу баштын ичинде да 2 диафрагма да. Могу ийиндин алдында могу жерде 2 диафрагма бар. Баштын ичинде 2 диафрагма булчуң бар. Могу көкүрөктө могу жерде бир диафрагма бар да. Алдыңкы булчуңда 2 диафрагма бар. Ошону менен жалпы 7 диафрагма да. И биздин диафрагма булчуңдарыбыз, маткабыз, бүткүл дене мүчөбүз стрессти оңой сактап калат. И айрымдар бул илимди чакра деп айтышат. Ооба, мен ал ошо чакра деген жактан мен жакшы түшүнө элек экен, мүмкүн түшүнүп калармын. Бирок мен ошо денедеги блоктор деп айтам да. Анан сиз мына 5 жашсыз да, баары бир сизге тамак жөөгө туура келди, ажатканага барууга туура келди да. Сиз уже ошон үчүн мээ бизди алдайт да, деп сиздер азыр могу жерден ушундай деп угуп атасыздар да, муну унутуп коесуздар да. Ошон үчүн конспект кылуу керек да. Унутуп каласыздар. Анткени сиз азыр ажатканага барганды унутасыз. Себеби дегенде мээ аны сактап кала албайт, денеге чачып берет. Мээ башка нерсе менен алек болуп кетет да. И сиздин бул жерде кан айлануу сиздин денеңизге стрессти алып келип берди. Аялда эң биринчи маткага влиять эткендиктен, матка эстроген маткага жетпей калат эң биринчи манайы бузулганда. И кайсы жери алсыз болсо стресс ошол жерге барып жармашат да, маткага. Көбүнчө аялдарды и башка дене булчуңдарды айтып өттүм. Суроо бербей тургула кыздар азыр. Анан могу биздин коллектив жооп берип атат. Анан мына караңыз. Сиз ажатканага бардыңыз, уктадыңыз, башка нерсе менен алек болдуңуз, ойноп кеттиңиз да. И сиздин мээңиз денеңизге сактады. Эми ушул 5 жаштагы денесинде блоктору сакталган кыз 15 жаш болуп кетти да. 15 жаш болду. 15 жаш болгондо бул гүлмөңдөгөн кыз болуп чыгат. Баягы стресстен дагы, стресс сактап калган булчуңдар баш бербей биздин гормондору, серотонин, дофамин гормондору бөлүнүп чыгат, окситоцин гормондорубуз бөлүнүп чыгат, айтор женский гормондорубуз бөлүнүп чыгат дагы. Кыз бала мындай жагымдуу болуп калат, анын гормондору ойноп, өзүнө ишенимдүү болуп, болуп калат да. Анан дал ошол учурда турмушка чыгат дагы, башка буга чейинки кезин адам унутуп коет. Турмушка чыкты, турмушка чыккандан кийин да баары сонун, жыныстык катнаш, жакшы мамиле дегендей. И анан аял боюнда болду. Боюнда болгондо анын эстроген гормону резко түшүп кетет. Тездик менен эстроген гормону түшүп кетет дагы. Эстроген гормону бузулган аялдын иммунитети түшүп кетет. Иммунитети түшүп кеткен аялдын уже походкалары бузулуп, манайы бузулат да. Манайы түшүп кетет, манайы бузулат. Ошентип аял төрөгүнчө мен сразу төрөткө даярданыш керек да. Ошон үчүн аялдар төрөткө чейин витаминдерди ичип, анан алдыңкы булчуңдарын бекемдеп, интим гимнастика жасап, андан кийин дагы кош бойлуу учурда жасай бере турган интим гимнастикаларды жасап, кош бойлуу учурда боло бере турган көнүгүүлөрдү жасап, дене көнүгүүлөрүн 9 айда ошондо өткөрүү керек да. Бирок биздин аялдар менин боюмда кыйналып кеттим деп ошентип өмүрүбүздү өткөрүп жиберебиз да. 9 айда ушундай өткөрүп жиберебиз. Төрөгөндөн кийин дагы сен эмчек эмизесиң, сенин гормондоруң дагы деле калыбына келе элек. Анан кетти сенин жолуң кышайган, мен төрөдүм, чарчадым, бала менен акыбалым жок, өзүмө убактым жок, анан бул мындай кылып койду, тигиндей кылды деп адам слабый болгондо денеңдеги стрессиң кайра ойгоно баштайт. Түшүндүрө алдымбы? Анан эле сен кайра баягы 5 жаштагы мындай кыз болуп каласың да. Күйөөсүнөн махабат күткөн кыз болуп каласың. Ошондуктан кыздар, бала күндөн баштап иреттейбиз эгерде, неге көзүмдө нуру жок десеңиз, бир кездерде менде ушундай вопрос болду өзүмө. Бойдок кезимде таптатынакай элем го. Көзүмдүн нуру жанып турчу эле го. Көздөрү бакырайган дешчү эле го. Неге менин көзүмдүн нуру жок дейм да кирпик койдурдум. Кирпик койдурсам деле көзүмдүн нуру жок да. Неге көзүмдүн нуру жок? Эмне болуп атат дедим. Бетим агарта турган кремдерди алдым. Дедим. Анда аппак элем го дедим дагы. Бетимди агарта турган кремдерди алдым. Бетим агарды, дагы деле көзүмдүн нуру жок да. Деп мен мурда башка тендер менен боечу элем деп, дал ошондого тендерди издеп жүрүп ошол тендерди алдым. Көзүмдү боегонго тен алдымбы. Ошондой боедум. Баягы эле көзүмдүн нуру өчкөн аялмын да. Көрсөм мен эркек болуп кетипмин.
эркектин милдеттерин алып алыпмын. Аял эркектин милдеттерин алып алганда анын гормондору бузулат экен да. Эркектин милдеттерин неге алып алат аял? Аны бая айтып өттүм. Мындан кийин дагы айтып берем. Сабактарымды айтып берем, кыздар. Да, кыздар, азыр кандай суроо бар азыр? Эмне суроо бергиңиздер келип атат? Айтмакчы кыздар, менин курстарым жөнүндө сурадыңыздар, айтмакчы. Мону айтайын дедим. Эгерде сиз атаңыздан, апаңыздан мээрим албай калган болсоңуз да, ата апаңыздан мээрим албай калган болсоңуз, демек сиз дагы деле күйөөңүздөн мээрим күтүп жүрөсүз. Кайнеңизден мээрим күтөсүз, башка адамдардан, байкелериңизге спасатель болуп акча саласыз, бир туугандарыңызга акча саласыз, мени жакшы деп койсо экен деп адамдардан внимание күтөсүз да. Адамдан внимание күтпөңүз, күткөн жерде уже сизде чоң сыноолор деп айтып өттүм. Ситоцилияга грыжа, не дейт, сурооңуз кетип калды су жака. Да, кыздар, мындай. Курстар боюнча айта кетейинчи. Бизде айымсыры курсу бар. Айымсыры про жана айымсыры интенсив тарифи бар. Бүгүн кыздар сиздер менен серьезный отуруп сырдашкым келди. Серьезный темада сүйлөшкүм келди. Просто так бол, мындай кылсаң мындай болуп кетет. Мына эркегиңе мындай сүйлөп койсоң мындай болуп кетет деген темадан бир башкачараак тема койдук да. Бирок кыздар, аял өзгөрсө аалам өзгөрөт деген нерсе бар. Сен өзгөр. Эгерде эркегиңде травмалары жок болсо, же үйдөгү милдетти сен алып албаган болсоң, эркегиң өзгөрүп кете берет. Кимдин эркеги өзгөрбөйт? Анын өмүрүн ата-энеси башкарган, биринчиден. Андан дагы эң биринчи себеби кимдин эркеги өзгөрбөйт? Сиз үйдөгү эркектин милдетин алып алгансыз. Эгерде ортоңуздарда конфликт болуп, өзүңүздө чувство одиночества болуп, жалгыздык сезип, мамилеңер келишпей, оюңар бир жерден чыкпай атса, караңыз, үйдөгү проблеманы сиз чечесизби, күйөөңүз чечеби? Бул биринчи себеп. Эгер дайыма проблеманын баарын сиз чечип алсаңыз, жок, анда күйөөңүздү өзгөртүм деп кыйналбаңыз, өзүңүз аял болуп өз рулуңузга түшүңүз. Бул биринчи. Экинчи, эркектер сепарация болбой калганда, ата-энем ушулар мактаса экен, бир туугандарым жакшы десе экен деп алардын айтканын кылып, алардын көңүлүн алганы жүрөт. Аялдар бар, кээ бир аялдар кудум ушундай абалда да. Андан кийин үчүнчүсү, эгер мен эркегим акча табат дейсиз да, ата-энеси менен жакшы, өзүнүн оюн ачык айтат, бирок биз дайыма келише албайбыз десеңиз, анда сиз өзүңүздү оңдосоңуз эле күйөөңүз өзгөрөт. Бат эле өзгөрөт. Тилиңизди оңдоңуз, туура сүйлөөнү, туура эмоция менен берүүнү, оюңузду туура жеткирүүнү, төшөктө да ачуулууну. Мен айтам го, оргазм сабагында айтам го. Анча-мынча уялчак аялдар дейт. Уялчак аялдар уялбагыла деп айтам десем. Мен уялбайм деп башташ кыздар уже сөз жетелекти эле да. Эгер уялбасаңыз, анда кичине уялып койгула деп айтам да. Такыр уялбаган аялдар кичине уялып коюш керек, алтындарым. Аялга уяңдык жарашат. Бирок уялып атам, светте жүрчү дейм, мен уялып кеттим. Бүттүңбү? Эмес, кыздар. Кичине кылык менен мындай уяңдыкты төшөккө жашооңузга киргизсеңиз болот. Так, кыздар. Биздин курстарыбыз боюнча айымсыры про жана айымсыры интенсив тарифибиз бар. Айымсыры про тарифибиз, кыздар, 1000, интенсив тарифибиз 1490 сом, про тарифибиз 2990 сом. Анткени жаңы билимдер келди, жаңы терапиялар кирди, бардык сабактарды сиздерге түз эфирден өтөмүн. Бардык энергиямды сиздерге жыйнап, акыңыздарга кирбегидей болуп, түз эфирден өтүп беремин. Жана кыздар, сабактар сиздерге сабак бүткөндөн кийин да көп убакытка сакталып турат. Анткени сиздер конспект кылып алышыңыздар керек. Жаңы психотерапиялар кирди. Улам адам жаңы билимдерди алган сайын, мурда могу жакты эски билимдериңе алымсынбай экенсиң да. Сиздерге мында дагы да жаңы билимдер кошулду, көптөгөн терапиялар кошулду. Бул терапияларды мен биринчи
офлайндагы аялдарга жасатып көрдүм. И офлайнга жеке консультацияга келген аялдардан сонун жыйынтык болуп атат. Демек муну онлайнга берсем болот экен деп анан онлайнга да көп нерсе кошуп салдым да. Эми ушуну алып жеп ичип алуу сиздерден, кыздар. Мына мен азыр мына канча аялдар отурасыздар, мен сиздерге бар билимимди төгүп берип атамын да. Көп инсайттарды алып атасыздар. Менин акылуу сабактарымдан дагы, акысыз сабактарымдан дагы көптөгөн өзгөрүүлөргө ээ болгон айымдар барсыздар да. Бул менин жашоодогу тажрыйбам, алган билимдерим, мына сертификаттарым турат, көптөгөн көйлүктөрүм турат, алган билимдерим, жумуштан, жашоодон топтогон тажрыйбаларым, кыздар. Бактылуу болуп жашайлы. Бир аял кайрылыптыр мага мындай деп. Менин дейт кайненем дейт. Менин кайненем, кайнежелерим менин балдарымды дайыма урушат дейт. Абысынымдын балдарына болушат. Биз бирге турабыз дейт. Мен эмне деп айтышты билбейм дейт. Айланып кетейин, өзүңдү жакшы көр да. Сен өзүңдү жакшы көрбөй туруп, өзүң коркуп туруп, сен коркок бала сүйлөй албайт да. Сен кичинекей балаңды айт да, кичинекей балаң барып туруп, бир президент менен сүйлөшүп чечише алабы? Эки адам тирешип атпайбы? Кайнене менен кайнеже, келин, экөөндө конфликт болуп атат да. Коркуп отура берсең, сен чек араңа баарын киргизип аласың да. Сен Кыргызстан коркуп отурса, мисалы да. Мисалы, кичинекей баланы барып туруп президентке барып айт, биздин чек арага кирбе. Бул бизге биз ушул жерде канча жылдан бери ата бабам жердеген жер. Бул мына картада да мындай турат деп айтат да чоң адам. Кичинекей бала барып айт десең айтабы? Айта албайт. Кудум ошондой да. Баягы кичинекей кезибизде калып кеткен эмоцияларыбызды, сезимдерибизди эмдешибиз керек да. Дагы кыздар, андай учурда эмне кылыш керек? Азыр жогоруда жазып өттү го ошол суроону. Айтыш керек. Мындай учурлар аябай көп. Азыр канчабагыңыздар отурасыздар да, дал ушул ситуацияда балдарыңар кемсинип калат, бозоруп калат, мен үчүн бул норма деп ойлойт. Сиз дагы өзүңүздү коргой албай, балаңызды коргой албай, мейле мунчукпай койчу, мунчукпай чыдап кой берчи, чоң апаңда эми, чоң атаңда эми, чоң энеңде эми, мейле мунчукпай эле койчу эми, байкеңде эми, бул эми эжеңде эми деп отурасыңар да. Эмне дейсиз? Башка айта албайсыз. Бул менин балам, Алла берген аманатым. Балдарыма мындай катуу сүйлөбөңүз. Эгер балдарым чектен чыгып баратса, мен балдарым менен өзүм сүйлөшөм деп айтат чоң адам. Эгерде сиз өзүңүздү коргой албасаңыз, сиз балдарыңызды коргой албайсыз. Сиздин бала чакаңызды кошуп бирөө жарым тебелеп кетет. Ради балдарыңыз үчүн дагы өзгөрүшүңүз керек, алтыным. Ради балдарыңыз үчүн дагы. Эгер айтыңыз да, бир жолу айтасыз, эки жолу айтасыз, үч жолу, күйөөңүз менен да сүйлөшүп көрүңүз. Мага катуу тийип атат. Мен өзүмдү жаман сезип калат экенмин. Мен дагы мүмкүн туура эмес кылып аткан чыгармын. Бирок менин көңүлүм сынып атат. Көңүлүм сынып калат экен, балдарым, мен энемин да, менин жүрөгүм бала деп согуп турат деп айтып көрүш керек. Анан эркек негизичи кыздар, эгерде ошол эркек баланын сиздин күйөөңүздүн да ушундай суроолору кимде болсо, кадыр баркы болсо, анын балдарына эч ким катуу сүйлөй албайт. Ал эркектин ошол бир тууганынынбы, баласынынбы сүрүнөн эле ал балага мындай ошол ысый урмат менен карайт. Өздөрү ишенбейт го, жанагы турмушуна киришип аткан кайнеже, кайнене дегендер өздөрү ишенишпейт го, өздөрү ишенбегенден өздөрү кошулуп кирип кетишет да. Айтыңыз да күйөөңүзгө, болбосо анан бир аз балдарды ошол жолдошуңуз менен бирге бөлөк жакка алып чыгып кетиңиз. Баарын Аллага тапшырыш керек. Эч убакта адамдарга көз каранды болуп жашабаш керек, алтындарым. Дал ошол учурда сиздин көзүңүздүн нуру өчүп калат. Аны сиз өзүңүз эле эмес, балаңыздын да көзүнөн нуру өчүп калат, самооценкасы түшүп калат. Кичинекей балага эч убакта башка бирөөлөрдүн кемсинтүүсүнө уруксат бербеш керек. Мага канча аялдар келет, мага ушинтип айткан эжем, бул мага минтип айткан деген обидалары бар. Так. Не деген суроо болду? Жолдошум чектей берет, менен иштешим керек дейт. Оюңузду ачык айтуу менен. Чектей бере турган болсо, кыздар кечиресиздер. Коркпогула. Адамдан коркпогула да. Жөндөн жөн кызгана берген, жөндөн жөн сен ойнош ойноп алдың деген эркектер бар да.
чындап эле эркегиңиз эзип аткан болсо, сизге ишенбей аткан болсо да, сизди койчу аны эмне кыласың? Кээ бир эркектер бар да. Боёнбо, мындай кийинбе, эмне кыласың? Барба ал жака, минтпе деген. Эгер мен барбасам, сенин мээңи жейм. Сага кайсыңсы дурус? Эгер мен барсам, мен өзүмдү жакшы көрсөм, анда мен сага дагы да жакшы аял болууга, жакшы маанай менен мамиле кылууга, туугандарыңа, эркектер туугандарына жакшы мамиле кылганды жакшы көрсө, сенин туугандарыңа дагы жаркылдап жакшы мамиле кыла алам жакшы маанай менен деп айтыңыз. Сага кайсынысы керек деп айтыңыз. Анан эч эле болбой эле күйөөңүз чектеп эле, тыйып эле, уруп эле күн көрсөтпөй атса, анда бир 10 күн, 15 күнгө бир жака кеткиле. Бир аз бөлүнүп турсак, мен чарчадым, мен жаман болуп калдым, өзүмдү жаман сезип атам. Мүмкүн ойлонуп келермин, мүмкүн мен каталарымдын үстүнөн иштеп келермин, мүмкүн мен ката кетирген чыгармын, мен жөнүндө жаман ойлобо деп айтсаңыз болот. Чек ара тууралуу сабактар, буулууга тамагыма бир нерсе тыгылып турат, аябай кыйналдым. Дайыма туура айтасыз, мен да төрөттөн кийин өзүмдү таштап койдум, семирип да кеттим. Интим гимнастика жасайын десем, Кесаревадан кийин 6 ай деди. 6 ай кое туруңуз. Эгер семирип кеткен болсоңуз, восстановление болушу кечирээк. Кыздар, семирип кеткен учурда восстановление кечирээк болот. Жасабай туруңуз азыр. Кандай көнүгүүлөр жасап турсам болот 6 айга чейин. Кесарева учурунда кандай көнүгүүлөр болсо да, интим гимнастика жасабай турасыз азыр. Сиз кынга жасасаңыз, сизде фартук болуп кесилдиби, кандай болуп кесилди? Көбүнчө аялдарда фартук болуп кесип калат. Азыр сиз кын жака жасайм дегенде эле уже тигилген жакка күч келет. Менерди төрөп сала берем, ошого жардам бере аласызбы дейт. Интим гимнастика жасап матканы даярдоо керек ооба. Наоборот, эч кимден мээрим күтпөсө зор да. Бирокчу кыздар, сиз аз түшүнбөй атасыз да, эч кимден мээрим күтпөсө дегенчи. Эгер сиз эч кимден мээрим күтпөсөңүз, мени угуп отурбайт элеңиз да. Өзүңүзгө просто акча менен өзүңүзгө ишеним алып келип алган болушуңуз мүмкүн. Азыр менде акча көп деген сыяктуу. Мен эч кимден мээрим күтпөйм, мен өзүмдү жакшы көрөм, өзүм алып барам, өзүмө позволяю бар нерсени деп алдыңыз да. Азыр мээрим күтүү деген бул башкача нерсе, башка нерсе. Мисалы, жакшы келин болгусу келет, жакшы коллектив болгусу келет, үйүндөгү бар нерсесин кошунадан да сурап берет да. Кээ бир кыздар бар, айтышат аялдар, өзүндө жок нерсени кошунадан сурап берет да. Кызыктуу аял болгум келет, эң бир жоопту сиз бере аласыз го дейт. Кызыктуу, кылыктуу аял болуш үчүн сиз өзүңүздү жакшы көрүшүңүз керек, денеңизди жакшы көрүңүз. Ар бир дене мүчөңүздү эркелетиңиз, өзүңүзгө убакыт бериңиз да, жуунганда да ар бир дене мүчөңүздү сезип жуунуңуз. Жаным деп клеткаларыңызды сезсеңиз, бурыштарыңызды карап, колдоруңузду кагылайын. Мен сага бир да жолу махабат бербепмин, ананайын деп өзүңүз менен өзүңүз сүйлөшүп, денеңизге махабат бергенде, дене жумшара баштайт да, и жакшыны сиз оңой кабыл ала баштайсыз. Анан кызыктуу аял болуу үчүн ата менен, апа менен мамилени иреттөө керек. Эгер сиз атаңызга обидаларыңыз болсо, кээ бирлер апасы каза болуп калат эрте, же ата-эне ажырашып кетет, же ата-эне дайыма урушуп жүрөт. Ата-эне урушканда баланын состояниясы кандай болот? Коркот, жүрөктөрү дүкүлдөйт. Ушу атам урбаса экен апамды, атам ичпесе экен, атам ичип келди, апа атам ичип келиптир деп балдар коркуп калат. Мисалы, кичинекей кезибизде биздин илгери убакта аталар көйүшчү. Ошол учурларда эмдеш керек алтыным? Апага бала кездеги таарынычтыганы чогот дейт. Психотерапия. Азыркы айткандарын арылса болот дейт. Болот алтындарын. Гиперплазия, эндометрия менен ооруп бузулган гормондорду калыбына келтирүүгө кайсы сабактарыңыз жардам берет? Бирок жазыңыз. Гиперплазия болсо, бирок лечение алышыңыз керек болот баары бир. Анан стресс, депрессиялар менен иштешүү керек. Бул гиперплазия, бул лечение алуу керек, сөзсүз лечение алуу керек. Аны менен бирге подсознание менен иштөө керек. Жөндөн жөн кетип калбайт. Бул клетка ткандардын картайуусу деле. Бул ошол маткага эстроген гормонунун жетпей калуусунун бир себептери да. Цистит эмнеликтен пайда болот дейт. Алдыңкы булчуңдар бош, оңой кабыл алып калат. Инфекция, вирус туура эмес, гигиенаны туура эмес сактоо, вагина жылып кетиши мүмкүн, бедо корккондо же симфизиттен жылып кетиши мүмкүн ооба. Интим гимнастика менен калууна келет, бирок текшерилип келгиле эмне деп айтты.
интимная гимнастика курсы кандай жазылсам болот? Кыздар, про тарифи 2990 сом, интенсив тарифи 1490 сом. Өтө жаңылануулар абдан көп. Мен жаңы билимдерди алдым дагы да интим гимнастикадан. Жаңы билимдеримди сиздерден түз эфирден сиздер менен өтүп беремин. Чогуу жасайбыз. Анан офлайн сабагыбыз. Кыздар, офлайнга уже орундар толду. Так. 8 февралга да азыр жазылып атышат. Кыздар, жазылып алыңыздар. Мына кече түшкө чейин курокто зал толду. Түштөн кийин курокто батпай калды да. Ичинде тыгып өттүк. Түштөн кийин дагы тыгылып калдык аялдар. Мына азыр мени угуп турган аялдар билишет. Кыздар, эрте жазылып алыңыздарчы. Биз абдан ойлондук. Бир жагынан сүйүндүк, ооба, бизге ишеним артып келген аялдар Аллага чексиз шүгүр көп экен деп. Бир жагынан абдан ыңгайсыз болдук да. Анан жылдырдык кечкиге, анан кандай батырабыз, кандай кылабыз деп биз команда сүйлөштүк. Ошондуктан эрте жазылып алыңыздар. Мындан кийин андай ыңгайсыздык болбош үчүн эрте каттоону токтотобуз. 8 февралга офлайнга уже жазылып атат. Кыздар, мен силерге просто жазылбасаң орун толуп калды деп турган жокмун, алтындарым. Мен чындыгын айтып атам, Кудай угуп тургандай айтып атам. Эгерде ким офлайнга жазылам десе, эртерээк жазылып алыңыздар. Онлайнга жазылам десеңиздер дагы онлайнга жазылып алыңыздар. Анткени сиздердин баардык суроолоруңуздарга жооп берүүбүз керек. Биз жетишпей калабыз да. Орундар толуп калса каттала албай каласыз. Ошондуктан онлайн форматыбыз 31 январь күнү башталат. 31 январга орун алып брондоп алыңыз. Ким кааласа, өмүрүн өзгөртүүнү кааласа, анда менин айым сыр курсуна жазылуу керек. Мүмкүн болсо про тарифине жазылууга аракет кылыңыздар. Интенсив тарифине дагы жазылсаңыз болот. Интенсив тарифинде дагы сабактардын каймагы бар. Так, кыздар. Массаждарыбыз дагы абдан жаңыланды. Айтмакчы, бизде массаж курсу старт алып атат. Сертификат беребиз, Кудайым буйрса. Массаж боюнча дагы акча таба берсеңиз болот. Жакында старт алат. Биздин баракчаны карап туруңуздар. Анан мастер-класс 30 декабрь башталат. 30 декабрь күнү психотерапия, пробный интим гимнастика, пробный йога болот да. Так, кыздар, алтындарым, өзүңдү табуу бул ийне менен кудук казгандай. Мен өзгөргүм келет, эмнеден башташым керек дейт. 2 мүнөттөн өзүңүзгө убакыт бөлөсүз. Сабакка келесиз, ниет кылып келесиз. Мен өмүрүмдүн кандай өзгөрүшүн каалайм. Мисалы, бизге бир аял келди да, курска келди. Ал курска келгенде мен ажырашам, ушул курстан өзүмдү таап кетем деп келиптир, өзүмдү сүйүп кетем деп келиптир да. Ажырашып кеткен жок, ал сабактын аягында биз аны менен разбор кылдык да. Ал сабактын айтат, биз күйөөм экөөбүз ушунча сүйүшүп калдык дейт. Мени менен өмүр бою бирге болушуңду талап кылам дейт экен күйөөсү. Оргазм жок болчу, азыр оргазм күчтүү дейт да. Эркектерге травманы кантип билсе болсо болот дейт. Сиз курска келсеңиз баардык адамдардын травмалары кашкайып көрүнүп калат. Канткенде жиндебей кыйкырбай сүйлөй алат дейт. Ичтеги сизге кыйкырып, жинденип сүйлөгөн адамдардын эмоциясын сыртка чыгарышыңыз керек. Өлтүрүп коем, ай бала, отур, эмне кылып атасың деп сүйлөгөн апанын эмоцияларын сыртка чыгарыш керек. Проработка кылыш керек, терапия жасоо керек. Бөлүп төлөө дейт. Кыздар, ушул боюнча менеджер кыздарыбызга кайрылыңыздарчы. Жолдошум башка аял менен жаан деп жазышкан смсин көрдүм, бир урушту, мага мамилеси өзгөргөн жок. Кыздар, мага жакшы мамиле кылат, эмне кылсам эстебейин десем да кайра уюма келип атат. Ошон үчүн өзүңөр жаан деп айтканды үйрөнгүлө. Мен группадан покинуу болуп чыгып кетип. Мен кыздар, муну ошо сизди жазган биздин коллективге кайрыласыз. Мен кыздарымды чоң энесине таштап Москвага иштеп кеткенмин. Сиздин курсуңузду окуп өзүмдү күнөөлүү сезип жатам. Кантип оңдосом болот? Балаңызды алып келиңиз, кыздарыңызды алып келиңиз. Балдардын рызкысын берүүчү Аллах. Балдарга сөзсүз бул чоң травма болот. Чоң энеси көчүгүнөн өп отурса дагы балдарга травма. Анткени баланы чоң энеңиз төрөгөн жок, баланы сиз төрөдүңүз. Ага сиздин мээримиңиз керек, биологиялык апанын мээрими керек. Анан зордуктоо аябай көп болот, ушул балдарын таштап кетип калышат да. Мисалы мына мындай түшүндүрүп айтайынчы, азыр Москвада угуп отурган апалар барсыздар го, силердин мен жүрөгүмө түшүрүп коеюн деген жокмун, бирок мен көп аялдарды кабыл алам. Ошол келген аялдардын көбү мындай да. Мисалы, могу чоң ата, чоң эне, жатай ата, тайне, же сиздин байкеңиз, жеңеңиз, айырмасы жок. Булар сиздин балдарыңыз да. Булардын жанында сиздикинен башка балдар да бар да, бул кайнежеңиздин баласы.
же болбосо бул ата энеңиз, бул сиздин балаңыз, бул байкеңиздин баласы да, байкеңиздин кыздары. Чоңона чоң энеңиз бір күн тойго барыш керек болду, больницага барыш керек болду, айылда Куран окуткан жер болуп калды, айтор экөө кетти бир жака. Бир айда канча жолу чыгып кетишет. Мооларга таштап кетет. Мисалы сиздин кызыңыз 8 жаш, бул 5 класс. Же кызыңыз 8 класс, булар 11 класс мисалы. Анан мо балдарыңызга моолар келип нападение кылышы мүмкүн. Себеби мындай учурлар абдан көп. Эчиңби айтпа дейт. Шымың чеч дейт. Мындай учурлар абдан көп да. Өбөт, могу жактарын кармап көрөт, унчукпай турсаң деп. Анткени алар гормондору күчтүү болуп, ушунчалык ойноп, аялдардын эмчектерин, кыздардын эмчектерин кармап көргүсү келип, ауылдарын кармап көргүсү келип, өздөрүн баса албай турган убактары да. Анан эч кимге айтпа дейт, ал өлтүрөм дейт да. Ансыз дагы булар эмоциясы уже эч кимге айтпай турган болуп калат. Анткени баланы 0 жаштан 18 жашка чейин таштап кеттүү, бала мен керек эмесмин, менин оюм маанилүү эмес дейт. Сиз анын эч убакта апа баары иштеп келчи апа, биз мону нормально жашайлычы деп айткан жок да. Сизди кетпечи апа, кетпей эле койчу, пожалуйста деди да. Бирок сиз анын оюн менен эсептешпедиңиз, акча табыш керек, мынтиш керек деп өзүңүздүн напсыңызга берилип кеттиңиз да, балдарыңызды таштап кетип калдыңыз да, баланы таштап кетип калдыңыз, буюмдай таштап кетип калдыңыз. И баладан мен керек эмесмин деген сезим калып калат. Бала керек эмесмин деген сезим менин оюм маанилүү эмес дейт да. Бул эч кимге айтпа дебесе деле айтпайт. Анткени мен маанилүү эмесмин деген подсознаниясында түшүнүк бар. Азыр канча болор, канча айымдар азыр мени угуп отургандар. Барсыздар азыр зорукталган айымдар көп, аябай. Балаңарды жаныңарга алгыла. Мен күйөөмдүн милдетин алгам. Менин секин азырдан милдетин өткөрүп бересиңер кыздар. 1 жыл жетпейт, 2 жыл жетпейт. Акырындык менен секин көңөр кагылышып кетесиңер чакылгандай болуп. Себеби мурда сиз могу жакта жүргөнсүз да. Күйөөм сүйүп койчу мени, пожалуйста деп жүргөнсүз да могу жакка. Азыр сиз өнүп атасыз, өсүп атасыз, көңүр эки деңгээлге келгенде кагылып кетесиңер да, бири-бириңерге урушуп кетесиңер да. Маанайыңыз жок болуп калат бир күнү. Бирок сиз да могу сиздин аялдык энергияңыз өсүп да, сиздин аялдык энергияңыз өсүп, мына могу жашыл эми өсүү деп түшүнөлүчү, мына мурда сиз могу жакта жүргөнсүз да. Азыр өсүп могу жакка келдиңиз дагы, даже сиз могу жакка кетип калышыңыз мүмкүн да, өсүп кетишиңиз мүмкүн да. Мындай учурга кетип калса өтө чатак болот. Бирок өсүп кетүүдөн коркпогула кыздар. Өсүп кетүү албетте сонун кайф, сонун да, мындай жашоодон өзүңдү табасың да. Анан экөө кагышып кетип атасыңар да. Сен могу жакта жүрчү элең го, түш дейт да, сиз түшпөйм деп экөө тирешип атасыңар. Ушул учурда уруш талаш болуп калат. Сиздин өзгөргөнүңүздү эч ким көтөрө албайт. Бир тууганыңыз көтөрө албашы мүмкүн. Сен өзүңө ишенимдүү болуп кеттиң го. Сен мындай болуп кеттиң, сен көбөйүп кеттиң деп айтышы мүмкүн. Любой адам айтышы мүмкүн. Сен акчаң көбөйүп кетти, сен минтип кеттиң, сен текебер болуп калдың, минтип сүйлөп калдың деши мүмкүн. Десе дей берсин. Сен только Аллага тапшырып өзгөрө беришиң керек. Анан акырындык менен күйөөңүздүн милдетин өткөрүп бересиз. Мисалы, күйөөсүнүн милдетин кимдер алып алат? Чувство винысы көп, өзүн күнөөлөп жүргөн, я должна деген аялдар алып алат да. Эми сиз жок, мен аялмын, мен сүйүүдөгү милдеттүүмүн деп өзүңүздү даярдайсыз дагы. Алып келбей коюңуз эч нерсе. 1 күн ачка калсын, 2 күн ачка калсын. Балдарыңызга эч нерсе болуп кетпейт. Азыраак жеп турса эч нерсе болбойт 1-2 күн. Жок, калбаптыр, болду деп турасыз. 1 күн, 1 жума, 2 жума ачка калат, өзү көтөрүп келет. Алып келип атам го мен, алып келсем. Мен деле алып келип атпаймынбы? Мен таап келип атпаймынбы? Сен меникиндей күчүң жокпу? Десеңиз күйөөңүз алып келбейт. Жасабай коюңуз тамак. Картошка калбаптыр, пияз калбаптыр, мен тамак кылбадым деп отура бериңиз. Анан күйөөңүз өзү ойгонот. Алып келет бекен? Алып келген жок, алып келе албайт. Десеңиз алып келбейт. Просто өзүңүз менен өзүңүз контакт убакыт бериңиз. Мен өзгөрүп атам го, мен өзгөргүм келип атат го, мен эркегим милдетин өзүнө өткөрүп бергим келип атат го деген сыяктуу. Атам өткөндөн кийин баарынан внимание издей берем. Атаңыздан сепарация жок, жолдошумдан да ошол вниманияны талап кыла берем. Атасы кызы менен төшөккө жатабы? Эгерде күйөөгө уважение жана сүйүү жок болсо, загасала болобу дейт. Күйөөгө уважение болбосо, неге уважение жок болуп кетти дейсиз? Неге сүйүү жок болуп кетти дейсиз? Андай болсо эркекке да кыйын. Сүйлөшүп алуу керек, ачык сүйлөшүп алган дурус. Мен сени сыйлагым келбей калды эмес, кыздар. Кабыл алыңыз да,
кандай эркек менен жашагыңыз келет? Мен мындай эркек менен жашагым келет дедиңиз, бирок сиз жашагыңыз келген менен сиздин каалооңуз башка, аракетиңиз башка. Сиз андай сиз каалаган эркек менен жашай албайсыз. Мен күйөөмдөн алсашканда күйөөмө барганды мындай кылам, сонун кылам, өзүмчө бактылуу болом, бирок күйөөм ошону кыла албайм. Атаңыз менен мамилени иреттеңиз. Или курсактагы травмалар, апаңыздын уялчактыгы сизге өтүп калган болушу мүмкүн курсактан. Мен иштейм, акчаны бер деп турат күйөөм дейт. Мен иштейм, акчаны бер деп турат. Амалкөйлүк кылгыла кыздар, амалкөйлүк. Бардык аялдын колунан келет. Билбейм, айлыгымды мондай кылып койдум, байпак алсам эле 10 000 акчам жок болуп калды. Анан ички кийим алсам эле 5 000 акчам жок болуп калды, билбей калдым, мен башым иштебей калды, акчамды жоготуп койдумбу, түшүрүп койдумбу, акчанын берекеси жок. Ушундай сүйлөп сала бергиле да. Мен сендей акчаны берекелүү кармай албайт экем. Сен кыйынсың го жаным, өзүң эле кылат окшойсуң деген сыяктуу. Быты биздин тил кетип калат го. Ушундай жерде бытылдагыла да. Билбейм, мен неге билбейм, акчамды жоготуп алдым, билбейм эмне кылдым, ушундай кылдым. Бирөөгө берсем бербей койду. Айтор бир жолу алдагыла, 2 жолу алдагыла, 3 жолу өзүңө пайдалуу болуу үчүн жалган сүйлөсөң болот деп динде да айтылат, Анан бара күйөөңүз өзү эле акча сурабай калат. Үйдө күйөөмдүн апасы башкарат, сөзүнөн чыга албайт. Аял болуңуз, өзүңүзгө ишенимдүү болуңуз. Апасынын сөзүнөн чыга албайт. Бул мындай. Койчу бул мындай десеңиз күйөөңүз өзгөрбөйт алтыным. Просто так өзүңүз менен өзүңүз свидание куруңуз. Мындан ары эмне кылам? Эмне кылганда мен жашоомдун ордунду табам? Кандай болгонду деп сиз өзүңүз да сепарация болбогонсуз. Курска катышкандардын ар бирине көңүл буруп карайсыздарбы дейт ооба. Кыздар онлайнда мындай, онлайнда куратор текшерет, куратор суроолорго жооп берет. Анткени кураторум өзү да сертифицированный. Өзүм окутканмын, интим гимнастика боюнча аябай такшалып калды көнүгүүлөр текшергенге. Психология боюнча суроолор болсо, эгер консультацияга жазылсаңар, анда мен өзүм силерди өзүм көзөмөлдөймүн да, психологиялык суроолор боюнча. И офлайнга келсеңер, сөзсүз ар бириңерге сөзсүз көзөмөл. Анткени силер биздин жаныбыздасыңар да, жаныңарды койбой, жаныңарды сурап алайын деп үйрөтөбүз. Кичине нервишеткенде денем титирип атат, башым ооруп калып атат, уже денеңиз сизге сигнал берип атат. Психосоматика го, кантип өзгөрсө болот, мен да өзгөргүм келет. Курска жазылыңыз. Үйдөгү милдет менде го, кантип күйөөмдү кызып берем, жооп бердим, Кантип 15 жаштагы кыз өзүнө максат коет дейт. Өзүңүзгө максат койгонду үйрөнүңүз. 15 жаштагы кызыңызды зордобоңузчу, өзүңө максат кой, өзүңө максат кой. Сен кичинекей бала болуп туруп биз балдар дейбиз, өзүңө максат койсоң, 15 жаштагы кыз отурат да, кичинекей бала да, сен дөйдөй болуп отурасың да, максат койсоң. Сен мынтсең, мага удобный болчу деген эле сөзүңүз ал, между прочим. Удобный болчу, күйөөм, мага удобный болсоңчу сен мага жага турган болсоңчу, деп сиз кызыңыз менен күйөөңүздү азыр жасап кетип атасыз да. Онлайн консультациялар болсо канчадан дейт. Кыздар, консультацияга орун жок азыр. Консультацияга орун канча убакыттан бери уже месталар толот. Азыр мен мына тез адам кабыл алып атам, ошондо да адам толо. Азыр мурда кээде бир күн кабыл алсам, бир күн кээде кабыл албай койчумун. Азыр мен күндө кабыл алам. Ошентсем дагы орун уже толо. Депрессия болуп атам, сизге жеке консультацияга жооп бердим, Боюндагыларга арналган йога же гимнастика барбы дейт. Кыздар, гимнастиканы, интимная гимнастика боюндагылар жасаса болот, бирок базовый техникаларды, бирок угроза тонус болсо жасабайсыз. Анан беременныйларга йоганы мен азыр үйрөнө элекмин да. Ата-энем ташбоор эле, азыр мен да ошондой болуп бара жатам. Күнүгө балдарыма кол көтөрчү болуп бара жатам. Эмне кылсам? Ооба, башында ошондой мээримдүү болобуз да, анан бара стрессибиз көбөйүп кетет да, тыгылып калат да. Мына мисалы, бул сиздин денеңиз да. Мына жатын жагыңызга стресс түшүп калды, диафрагма булчуңдарыңызга стресс кирди да. Стрессти эгерде подсознание аркылуу кирип кетти да. Эми ушу подсознание менен чыгарыш керек да. Эгер сиз чыгарбасаңыз, бул жүрүп бир күнү миома киста болот. Эгер миома киста болбосо, бул гной да, мындай жаткандачы. Сиз уже өзүңүздү башкара албай ачуулуу болуп, бул сигнал өзгөр деген белги го бул. Курска келсеңиз мунун баарын түшүнөсүз. Адам түшүнүп эле калса, травмасын болду, дарылана берет. Дарыланып кете берет. Кыздар, эфир кызыктуубу, күчтүүбү? Ата-энем ташбоор эле, жооп бердим, өтө кызганчак болсо күйөөң эмне кылыш керек? Эч жака жалгыз чыгарбаса.
эми күйөөңүз өзү чогуу барып атабы главный. Эгерде күйөөңүз өзү чогуу барбаса айтыңыз. Экөөбүз барып келейин деңиз. Эгер күйөөңүз барбаса анда өзүм барып келем деңиз. Жакшы, сен буш болсоң анда өзүм барып келейин деңиз. Эгер өзү кошулуп барып атса анда дурус го. Эми бардык эле биз каалагандай боло бербейт. Айтыңыз, мен өзүмдү абдан жаман сезем деңиз. Мен сен деп жашап келатам. Көзүм көргөнү сен, өпкөнүм сен, мени өпкөн адам сен. Мен алтыным алам бир тарап болсо да сен үчүн мен сен тарап болууга даярмын. Анан мага ушундай сөздөрдү айтсаң мага абдан катуу тиет. Жан дүйнөм аябай ооруп калат экен. Келчи айтчы, сүйлөшүп алалычы. Эгерде мага ишенсең жашайлы. Эгер ишенбесең мен абдан кыйналып кеттим деп айтыңыз да, мындай. Айтыңыз да. Мен да сендей болуп өзгөрсөм дейин жандарым. Мен ким элем, кыздар айтайынбы? Самооценкасы төмөн. Азыр мени угуп турган тааныштарым барбы, кыздар? Мен айылдаштарым, мүмкүн классташтарым, мүмкүн аяштарым, мүмкүн мен тааныган алсындарым, айтор мени угуп турган тааныштарым барбы? Мүмкүн курбалаштарым, мүмкүн мен менен мектепте ошол бирге окуган улуу кичүүлөр барсыздарбы? Барлар билишет. Мен самооценкасы төмөн, күлө албаган, өзүнө ишенбеген, адамдар менен сүйлөшө албаган кыз элем. Өзүмдү жакшы көрбөгөн, өзүмдү критикалаган, мен неге жаманмын деп дайыма монтип, кабагымды салып, печальный болуп жүргөн кыз элем. Өзүмдүн үстүмөн иштеп келип атам, жан дүйнөмдү дарылап келатам, кыздар. Аллага шүгүр. Качан акция болот? Жок, кыздар, акция бүттү. Кымбаттаса кымбаттайт, арзандабайт, кыздар, арзандайт деп вообще ойлобоңуздар да. Мен анткени кыздар, ар бир адамдын билимин баалайлычы. Мен просто так тегинден мындан курс көчүрүп алып эле, мындай болот деп айтып турган жокмун, кыздар. Мен бир сөз үйрөнүш үчүн дагы мен канча китептерди окуйм, кыйналып окуймун да. Психология боюнча китептер. Нурбек менен Айгүл сүйүшүп калды да. Нурбек менен Айгүл сүйүшкөндөн кийин ошентип убакыт өтүп, бир күн келгенден кийин Айгүл менен Нурбек кайра табышып экөө бактылуу болуп калды деген нерселерди окубайм мен. Психология бул. Ата менен апанын мамилеси мындай болсо, балага мындай болот. Атасы чоң кызына жакшы мамиле кылып, кичинекей кызына эгерде внимание жетпей калса, ал мындай болот деген нерселерди. Адам кантип өзгөрүш керек? Мен ушундай нерселерди окуймун да. Анан аны сиздерге майдалап, сыгып, чагып, каймагын, майын сиздерге кошуп берип атам да. Анан акция сурабаңыздарчы, кыздар. Бул өзү акцияба. Сиздер салган акчанын баарын эле теткизип эле кошелегиме салып албайм мен. Мен бир жумада 2 жолу терапиядан өтөм. Терапиядан өтүү үчүн мага жумасынан 20 000 сом керек. Канча билимдерди алам. Мына жакында эле 60 000ге дагы мен ошол курстарым боюнча дагы билим алдым. 60 000 эң арзан да, мен үчүн эң арзан сабак да ал. 120 000 жакында эле терапияга котордум. Казакстанга барып келем. Целый сутка мен Казакстанга кетет, барып келгениме барам, жолума кетет, кайра келем, убактым жолума кетет. Акчасын эске албаганда, ал жерде мен билимдерди топтоп келем. Бул жерде эмне болуп атат? Түштө бир аз адамдардын ары бери басып калат. Ошол жерде 2-3 адам калып калабыз да, кабинетте отурган. Мисалы да, ошол жерде монт отурабыз го, баарыбыз могу жерде эмне сайт бар экен, эмне сайт бар экен деп. Анан ошонун баарын сиздерге топтоп алып келсем, кыздар, акция дей бербеңиздер. Өзүн жакшыга, кымбатка ылайык сезбеген адам дайыма акцияда жүрөт. Акция. Нет, кыздар, ансыз да акция ба. Ушуну өзүңүздөр ыра көрүңүздөр. Арзан го, кыздар, бул арзан го. Адрес деп сурагандарга мен жазбай атам, кыздар, жооп жазбай атам. Окугула, чекүнбөйсүңөр, мен азыр окуп атам, баары жакшы жандарым. Кантип 15 буга жооп бердим го. Биринчи сиз өзүңүзгө максат койгонду үйрөнүңүз, сизди карап түздөлөт. Алтындарым, чүрөк, Жумагүл, Орозгүл кыздарым, баарыңыздар алтындарым, аман болуңуздар. Жооп берип атышат биздин сулуулар. Чегара мага өтө керек экен. Ооба, чегара сабагы жана терапиясы бар. Чегара сабагы бар. Чегара терапиясы бар, проработкасы, и плюс чектөөлөрдү бузуу терапиясы бар. Муну мен качан кыздар мен ушу проработкаларды жасаганда өзүм кадимкидей өзгөрдүм да. Лёгкость менде, жеңилмин да. Мындай болду, бир коллективдеги кызыбыз турмушка чыгып калды.
ага чейин бир тойдо сүйлөдүм, коллективимдин тоюнда сүйлөдүм. Анан тойго барганда мен даярданып аттым анча мынча, сөз менен жаңылбайын дегендей, туура сүйлөйүн деген сыяктуу. Анан тойго бардык, сөзгө чакырды. Сөзгө чакырганда мен уже кол бутум калтырай баштады да. Волнение болду, сөзүмдү таппай калдым. Мен ойлодум, онлайнда ушунча аялдарга сабак берип атам, офлайнда ушунча аялдарга сабак берип атам, бирок могу жерде эмнеге мен сүрдөп атам деген ой болду. Көрсө ага чейин мени Асылзат Айымдар академиясынын жетекчиси деп аябай ушундай тон менен чакырды да. Өзүм не то болуп кеттим да, мындай айтпай эле койбойм деп. Көрсө мен өзүмдү мындай жакшы ылайыктуу сезбейт экенмин да. Анан эртеси күнү келип эле мен чектөөлөрдү бузуу терапиясын жасадым. Мощный болду да, сонун болуп калдым да, кадимкидей ачылып, неге ошону тойго бара электе жасап албадым деп калдым. Ошол терапия, самооценка терапиясы, самооценка сабактары бар керек сиздерге. Турмушка чыкканыма 12 жыл болду. Оюмда болгон эмес, гинекологторго барсам жакшы экен дешет, бирок уккан жерлерим бар, дарыланып жүрүм, айызым келбей калды, анан еще молочная железадан операция болду. Кыздар, если төрөй атсаңарчы, убакыт созуп жүрө бербей. Врачтар, кыздар, ким боюн долгусу келет? Врачтар баары сонун дедиби сизде, да? Болду, тил бул больницага чуркай бербей эле жаныңарды кыйнап. Интимная гимнастика плюс психология экөөбү сизге жардам берет. Все. Эң туура, туп-туура эмнени сурадым экен, кыздар? Менин эжем го дейт. Гиперплазия, эндометриядан бузулган гормондорду кайсы сабактар калыптуу? Буга жардам бердим, Сиз өткөн сабактан көп жакшы өзгөрдүм. Бүт айымдар жасап атасыздар го, алтындарым, аябай курсант болуп, мындай отзыв окуган, ушундай жыйынтыктарды уккан абдан жагымдуу да. Отзыв жазган айымдар ар бирин окуп атсам да окуп кетип атам, ушунчалык жүрөгүм жылып кетип атат да. Машалла, биздин кыргыз айымдарында ушундай умный аялдар бар тура дейт жандарым. Маткага тотулгон детский терс кан болсо кантип арылса болот? Гинекологдон сураңызчы. Жеке мен чечкинсиздигиме кандай чара көрсөм болот? Мен кийим тандоодо бир кийим жакса деле ошону алыштан кыйналам. Ушул мага жарашабы, алсам болобу деп сразу албайм, кыжаат боло берем. Ушундайбыз го илгертен, эки адамды кошуп алабыз, кийим кылып келеличи деп, да бир адамдын убактысын занят кылып. Аны менен барабыз, барып алып да бирөөгө чалабыз го, жөнөтөбүз го. Мына карасаң, моуну алдым да, мына ушундай экен. Жараштыбы? Өзүң көрүп турасың, прекрасно, минус плюсун да. Болбой элесиң, чала бересиң, анткени өзүң чечим чыгара албайсың да. Ала бер десе сен алып алышың мүмкүн, жакпай калышы мүмкүн кийин. Сүрөтүн жөнөтөсүң, мына тартсаң, кандай экен могу көйнөктү алып атам. Жанында 10 шериң бар, 10 подружкаң бар. Магазинчилер жакшы билет го, магазинчилер барбы азыр араңыздарда? Магазинчилер айтышат го, жана 10 подружкасын ээрчитип келген кызбы, жана 5 подружкасын ээрчитип келген кызбы деп айтышат го. Ошол өзүнүн чечими жок го ал. Мен жалгыз кийим кылганды жакшы көрөм. Көп шерик менен кийим кылганды анча сүйө бербейм. Кыздар менен кийим кылышым мүмкүн, бирок өз алдымча алсам бат алам. 1 саат, 2 саат алам болду. Кечке чейин шопинг кылып жүргөн. Негизи шопингке убакыт бөлгүм келбейт. Керек кийим болсо гана албасам, мен ашыкча кийимдерди иле бербейм. Ашыкча нерсе ысырапкорчулук биринчиден, экинчиден жооп бересиң, жөн эле шкафыңда тура бербеш керек. Бул деген кийимбе деген нерсе эмес, кыздар. Жөн эле кийим алып, кийимден махабат издебе деген сөз. Керекпи? Ал керегин жакшысын тандап ал да. Бар жакшы сен үчүн да. Бар жакшы сиз үчүн, кыздар. Мына, мисалга айтайын. Эмнени айтсам? Мисалы мен сертификаттарым турат артымда, же дипломдорум турат. Сиз диплом алгыңыз келди. Меникиндей красный диплом алгыңыз келди. Меникиндей сертификат алгыңыз келди. Бирок кыйын турбайбы? Мен ала албайм, кайдан мен окуй албайм, мен неге окуй албай калдым, мен неге ала албай калдым? Эмес, кыздар. Көзүңүз көрүп турабы? Аракет кылсаңыз красный диплом ала аласыз. Көзүңүз көрүп турабы? Аракет кылсаңыз сертификат ала аласыз. Болгону ишеним, Аллага тапшыруу. Аллага тапшырып, ишеним берип, өзүңдүн үстүңдөн иштөө болду. Сиз жетесиз. Сторизде карасаңыз эле бирөө Дубайда жүрөт. Мен өмүрүмдө Дубайга барбай калдым го дейсиздер, Өмүрүмдө Дубайга барбай калдым, мен кайдан барам, мен монтип адамдар Дубайда жүрөт, мен бечара. Жок, бечара эмесиң, сен мен бечарамын дегенде Кудай сенин көзүңдү чоң ачып атат да. Сен Дубайга бара аласың деп. Көзүңүз көрүп турган, кулагыңыз угуп турган барына колуңуз жетет алтыным. Наоборот, такыр иши болбой, каяка болсо деле бара бер деп андай эле түшүнбөдүм ага. Сурооңузга.
ата энемдин аял болуңуз да, аял болуңуз. Мүмкүн ал апасынан эмоция албаган го, апанын эмоциясын билбейт ал. Аял менен сүйлөшкөндү билбеген эркектер бар. Эркек менен сүйлөшкөндү билбеген аялдар бар. Анткени атабыз менен сүйлөшпөгөнбүз. Эркегиңиз келсе, сизге ачылып сүйлөсө какалып макалып каласыз. Сүйлөштү билбейсиз, себеби подсознание көмбөгөн. Подсознаниеде эркек жаман деген эле түшүнүктөр калып калган болду. Эркекте деле ушундай апа деген бuyт, апа деген аны, апа деген өзү билиш керек. Апа деген кыйын, аял деген кыйын, ал аялдар кыйын билет, мен паспын деген түшүнүктөр калып калган мында. Ата энемдин бири-бирине болгон мамилеси начар эле, азыр деле жаман мамиледе, ошондой бири-бирин сыйлабайт. Эч качан баргым келбей туруптун акыр күнөөкөсүн тең жаман көрүп баратам. Жаман көрбөңүз, ал жараткан Алла билет, алардын өмүрүн кабыл аласыз только. Обидаларды кантип кетиришке курска келесиз. Мени баары жактан колдойт, бирок каражат маселеси келгенде бир аз кыйынчылык жаратат. Жумушу туруктуу болбогонго дух бериңиз, ой сен кыйынсың дегендей. Мен ата энемден, бир туугандарымдан, жолдошумдан бери мени макта деп колумдан келишинче жардам бере берем. Жок, сиздин акчаңыз түгөнгөнчө жакшысыз, акчаңыз түгөнгөндөн кийин уже сиз жаман болуп каласыз. Ошондуктан токтотуңуз, колбу тусолбу, кудай болбоңуз. Акырында эч ким мактабайт. Сиз бул нежеланный ребеноктордун белгиси го, бул мактап койчу, махабат берчи деген. Страх, коркунучтан жөн эле туруп мынтип кетсечи, антип кетсечи, бул нежеланный ребеноктун белгиси. Менин күйөөм постоянно негатив 4 жылдан бери оңой алган жокмун. Ошондо сиз кантип оңдойсуз? Караңызчы, кудайсызбы, пендесизби? Караңызчы. Оңдой албайбыз кыздар. Болгон тил менен айтасыз. Тилиңизди чыгарыңызчы, тилиңиз бар бекен? Демек тил менен. Менин көңүлүмдү оорутпа. Мага мындай сүйлөбө, менин көңүлүм ооруп калат. Эгер ачууланып турасыңбы, анда мага сен ачууңду баскан учурда кел. Ачууңду баскан учурда кел. Жол кетип калган оно жака. Беткир. Крем көрбөгөн. Могу жака түшүп калган. Мына далы бүкүрөйдүбү? Дал бүкүрөгөндө могу астыңкы эрин жылып кетет дагы. Тиштери жылып кетип, аялдын мышцылары бузулуп, аялдын сулуулугу жоголуп кетет. Бет салаңдап калат. Мындай болуп, аялдарды карасам, көп аялдарда оозу түшүп калган. Жырылып жүрө албайт. Монтип. Мына мисалы мен азыр бүкүрөйүн да. Кандай болуп атат? Эми түздөлөйүн. Кайсынысы жакшы? Эми өзүңүздү текшериңиз да. Монтип отуруп алып, мага сүйлөө дедим, мага негатив сүйлөбөй эле койчу, мага десеңиз ниет өтпөйт. Чыкыйып, бутуңузга анык айтасыз. Мага андай сүйлөбөй эле койчу. Менин көңүлүм ооруп калат. Мен өзүмдү жакшы көрөм. Курста айтылат мындай сөздөрдүн баардыгы. Бир жылдан бери кыздар, так, дагы бир жолу акысыз сабак өтүүгө аракет кылам курстун алдында. Ошондо терапия жасоого аракет кылабыз, Анан офлайн мастер-класс болот, айтмакчы кыздар. Офлайн мастер-класс 30-unda. Бат эле орундар толуп калат, бир ашып кетсе бир 10 адам, 15 адам алабыз го. Офлайн мастер-класс бул терапия, пробный интим гимнастика, пробная йога да. Адина без эндометриозго гимнастика жардам бере алабы? Жок, психология плюс интим гимнастика сөзсүз. Кыздар, мен маткага аденомиоз, киста, миома боюнча айтайынчы. Мен өзүмдө бир обидалар болду да. Анан кеч кетире албай койдум, себеби бир стрессте өзүм жалгыз калып калдым да. Бир күнү менструациям жок. Маткам ооруйт. Интим гимнастика жасасам ооруйт. Барып гинекологдорго көрүнгөндөн уялам. Мен матка дагы проблемалар, бул обида деп атат го, могу өзү ошентип обида болуп келип калыптыр го дейт экен деп уялам. Анан ушу 1-2 ай, 3 ай ошондой ооруп жүрдүм, менструациям келбей калды. Гимнастика жасасам ооруйт, на улуу жасасам ооруйт. Анан тренажер менен иштесем ооруйт. Психолог менен иштешип калдым да, бир 15 мүнөт жасадым го, 15 мүнөт жасадым го, баягы 3-4 айдан бери тынбай ооруп аткан нерсе 15 мүнөттө жок боль. Ооруган жок го деп. Проработка бүттү, терапия бүттү, психотерапия. Ооруган жок го дейм. Оорубай атат да дейм. Анан монтип гимнастика жасап көрдүм. Гимнастика жасасам деле ооруган жок да. Ой, таң калдым. 7-10 күндөн кийин менструациям келди. Ошондон кийин стабильно келип атат да. Анан сразу бир психотерапия менен чыгып кетпейт, албетте кайра жасоо керек. Анан 5-6 жолу жасадым, болду, баягы бой жок болуп кетти кыздар. Урушуп кетсек эле кет жогол, башкасына үйлөнүп бактылуу жашаймын дей берет. Хорошо деңиз, сенин тандооң деп айтыңыз. Тандооңду сыйлайм деңиз.
ошентип айтыш керек. Просто сизди манипуляция кылып кетмечи мага пожалуйста деп бутуна жармашып алышыңызды каалап атат го. Эже кандай интим гимнастика? Эгер кетем десе ал өзүнүн иши кыздар. Адам өзү кыйнап жашабаш керек. Кеткиси келген эркек кетет. Кыйнабаш керек эркекти. Сен мен менен кал, жаша деп кыйнабаш керек. Ал өзүнүн кеткиси келсе да, калгысы келсе да ал өзүнүн проблемасы. Сиздики да ошондой. Кандай интим гимнастиканы кантип жасайт дейт. Курска келгенде үйрөтөбүз. Турсун эже күйөөсүнүн апасы токсичная болсо, күйөөсү да окшош болсо эмне кылыш керек? Токсичная болсо өзүңүздү энергичная кылып оңдойсуз дагы. Токсичный адамдар менен азыраак сүйлөшүүгө аракет кыласыз. И күйөөңүздү кылыгыңыз менен өзүңүзгө тартасыз. Айтасыз, мен жан дүйнөм кыйналат. Сен сүйлөгөндө кадимкидей уу жуткандай болуп атам. Мага кыйын. Мындай сөздөрүңдү көтөрүү. Мага мындан кийин мынтип сүйлөбө, вообще сүйлөбө деп айтыңыз. Такыр мага мынтип сүйлөбө. Сүйлөбө мага, мынтип сүйлөбөй эле кой мага эмес. Мага сүйлөй эле койчу. Эмоция, үн тон маанилүү кыздар. Киста бар болсо болбойбу интим гимнастика деп болот. Базовый техникалар жасайсыз. Боюнду бар убакта канча айдан кийин интим гимнастика жасаса болот дейт. Боюнду бар убакта өзүңүздү жакшы сезген күндөн баштап растяжкага эмне жакшы дейт. Растяжкага эмне жакшы дейби же растяжка эмне үчүн жакшы деп атасызбы? Булчуңдарга жакшы. Цитоцели грыжа матки менен кетеби дейт. Грыжа маткиби? Грыжа интим гимнастика менен кетпейт, бирок цитоцели кетет. Опушение матки бар жок экенин кантип билсе болот? Гинекологко эле барыңызчы. Саламатсызбы, психосоматика 31 күтүп отурам дейт. Неге? Онлайн де кыздар. Онлайнга жазылып койгон кыздар көпсүздөр, алтындарым. Алла кааласа ошол күнү аман эсен баштай эле курсту. Психосоматикада так. Психосоматикада семирип кетүү эмнеден келип чыгат? Атинеге таарынычтар көбүнчө. Таарыныч обида. Кайнеме күйөөм жамандай берет дейт. Ал ушул кайнеңизден эмоция алып атат да. Азыр кайнеңиз ага керектүү эмоцияны берип атат. Эркек аялдын эмоциясыз жашай албайт. Башка аялдан сөзсүз эмоция алып туруу керек. Балдарынан, мисалы кыздарынан, мисалы бир туугандарынан, кесиптешинен дегендей аял негатив берсе, демек андай аудиал эркектер мындай өз алдын өзгөрүп кетпейт. Өзүнчө жашайын деп күйөөмө кантип айтсам болот. Биринчи айтардан биринчи ошону айта тургандай ишенимдүү болуп өзүңүз өзгөрүңүз. Мен жаман сыгылып кеттим, эч нерсеге көңүлүм жок, алым жок. Жаман сыгылып кетсеңиз, этекчиңизди кагыңыз, ордуңуздан туруңуз, өзүңүздү урушуп, уруп, бир жарым мүнөт гимнастика жасаңыз, эртең 1 мүнөт ошентип кырындык менен дисциплинага кирип каласыз. Жашым 40 балалуу болгон эмес. Интим гимнастика кошпойлуу болгонго жардам береби? Жардам берет кыздар, бирок жөндөн жөн кошпойлуу бол. Мисалы да гинекологко барасың, баргандан баары жакшы, сенде дейт, же болбосо баягы психологический поликистоз да кандай бир проблемалар болот, полип деле болуп психосоматика. Негизи женский оорулардын көбү эле психосоматика. Бүкүрөйүп жүргөндө деле аялдын алдыңкы булчуңдары кысылып, ар түрдүү жатын кысылып, ар түрдүү ооруларга кабылай берет аял. Эмне себептен боюңузда болбой атат? Эгерде врачтар баары жакшы, сенде гормон бузулган десе, анда сизге психолог плюс интим гимнастика. Интим гимнастика эле эмес, психология плюс интим гимнастика. Оффлайн сабагыңызга канча убакыт катышыш керек? 1 ай катышасыз, 12 жолу келесиз, 1 айда, 1 жумада 3 жолу. Менин күйөөмдүн жумушуна кийлеше берем, эмне себептен билбейм. Үйдө сиз идеальный деп койгон окшойт сизди. О, мен эркек кызым деп, мына ушул кыз туура кылат, ушул кыздыкы туура. Менин кызым президент болот, менин кызым деген депутат болот деп сизге эркектик энергияны тамамлап салган го атеңиз мүмкүн. Онлайн өзүңүз үйрөтөсүз дейт. Ооба, өзүбүз чогуу жасайбыз, өзүнчө бөлүнүп жашайлы деп кантип айтам дейт. Жеке мага жооп берип коесузбу? 2 ай мурун лапароскопия менен операция болгон, внематочный болуп, интим гимнастикага бара берсе болот дейт. Лапароскопия менен операция болгон дейт, внематочный болуп дейт. 2 ай болдубу, Бир жолу гинекологдон сурап коюңузчу, ар ким өзүнчө адам дейм. Мүмкүн сиз калыбыңызга келдик болсоңуз, мүмкүн жасабай турушуңуз керек болуп калбасын. Опушение матканы эмне кылып? Только интим гимнастика жасоо керек. ВПЧ деген вируска гимнастиканын пайдасы барбы дейт. Жок, психология көбүрөөк. ВПЧга көбүрөөк психология кыздар. ВПЧ канча 16 бы, 18 бы?
ВПЧга сөзсүз психология кошуңуз, психологияны окуңуз, анан гимнастиканы врачтын уруксаты менен жасайсыз. Бирок лечение сөзсүз алыш керек. Мен миома алдыргам, матка жок, интим гимнастика кылса болобу дейт. Болот, ооба, маткасыз жок болсо влиять этпейт, матка менен эмес, кын алдыңкы булчуңдар менен жасап коебуз. Мен аябай таарынчакмын, анан бала кезимден травма көп, муундарымда майда калтырак бар, ушундан арыла албай атам. Терапия биздеги психотерапиялар сизге. Интим гимнастика жасоо менен 80% кош көйлүү болууга, ой жаным, жүрөк жабы, аялдык энергиясын кантип толтурса болот, аябай аялым жок болуп жүрөт. Аялдык энергияны толтуруу үчүн кыздар көп нерсени эске алыш керек. Түйүлдүк кездеги травмаларды эске алыш керек. Эч чарчоо боло берсе дайыма мурунку көңдөйлөрүңөрдү текшерткиле, лорго баргыла, анын психосоматикасын издегиле. Мисалы, могу жактагы мурун жактагы проблемалар, мисалы, эт өсүп кетүү, да, дем ала албоо жакшы, дем ала албаган аял чарчаңкы болуп жүрөт. Анын түйүлдүк кездин травмасы бар, да, психосоматикасы бар. Нежеланный ребенок болуп калышы мүмкүн, дайыма кааланбаган бала болушу мүмкүн, же болбосо апа өзү тунчуккан, кыйналган, айта албай сыгылган, дал ошол түшүр. Анын баары балага ошол нерсе менен өтүп кетет да. Мисалы, бир аял айтат, ал өзү ошол залеттон болуп калган экен да. Ошол багылып алынган кыз мындай айтканда, ала денесин билбейт да, залеттон болуп калган да, айтор. Анан ал кыз айтат да, менин кызым дайыма жакамы монтип кармап жатат дейт. Мен кетип калчудай кармап жатат дейт. Анткени ал өзү ошол эрте башка бирөө багып алды, ташталып калгандан коркот да, кызына өтүп калган ошол сезим. Мен күйөөмдү кызгангым келбей калды. Кантип ошентсем болот, кызганбай эле коебуз, кызгангыбыз келбесе. Боюнда болсо канча айдан кийин өзүңүзгө жакшы, өзүңүздү жакшы сезгенден кийин ушундай кандай эс өтүп кеткен курстарга жазылыңыз. Ассаляму алейкум. Мен дайыма сыгыла берем, сыгылганымда өзүмчө сүйлөнүп ыйлагандан кийин өзүмө кичтен келем дейт. Ичиңиздеги стресс чыгып кетти го. Ичиңиздеги сизди кыйнаган нерсе чыгып кетти го. Кудайдын жүгүнөн арыла түштүңүз го. Сыгыла берем дейт кыздар. Бул сыгыла берүү, бул сиздин бала күнүңүз го. Алтын шүктү окуп жатабыз. Кудайга миң мертебе шүгүрлөр болсун. Кыйла жылыш болуп атат бизде. Катышкыла алтындарым, эч чөгүнбөйсүңөр. Жаным, рахмат, Токтогонайым. Варикоз бар болсо интим гимнастика жасоого болот. Болот, эч кандай таасир этпейт. Аденомиоз, эндометриозго гимнастика жардам бере алабы? Жок, психотерапия жардам берет. Өзүм айтып атпаймынбы, кыздар, маткада бир нерсе пайда болду, ошондо мен УЗИге барып жетишпей калдым да. Жетишпей калдым эмес, өзүм уялып жүрдүм го, могу. Психосоматика бул. Бул деген миома деген бул. Обида деп айтып атат го, мен өзү келип калыптыр го деп айтат экен. Уялып жүрдүм мен, өзүм психолог менен иштешкенден жок болуп кетти да. Обида, кыздар. Ошон үчүн мен айткандай, кыздар, мондай проблемаларга, денедеги ооруларды кетирүүчү, жадындагы болдорду кетирүүчү сиздерге психосоматикалык мен терапия коштум. Интенсивге жазылдым дейт, мыктысыз. Асия Хандрозго сиздин гимнастика жардам береби? Ооба, йога жардам берет. Келиңиз. Эркектердин түрлөрү жөнүндө айтып кетиңиз. Про тарифинде бар. Сөз текшерилүүнө катышабыз. Негизи кыздар, сөз текшерил деген нерсе жок, кыздар. Эгер убакыт өзүңүзгө арнасаңыз, текшерилип алсаңыз жакшы. Гиперплазияга гормону бар, спираль салдыргам, дары жардам бербейт деди эле. Сиз кандай жардам кеңеш бересиз? Психиканы өлтүрүп койгон дарт окшойт. Ооба, мээңиз менен иштеңизчи. Подсознание менен иштеңиз. Куз тууралуу маалымат алуучу болсо, Вагина жылып кетсе, анда интим гимнастика канча ай жасайм, же офлайн барышым керекпи? Вагина жылып кеткен болсо, желательно офлайн келиңизчи. Сиз менен прямойго чыккым келип жатат дейт. Жакшы, азыр эмес. Кыздар, окуңуздар дейт. Жандарым, алтындар, мен жедим абдан бат келет, кээде кармана албай калам. Ичиңизде агрессия көп, кичине баламды чаап жиберем да, ичим ачып жаган болом, өзүмдү күнөөлүү сезим дейт. Чоң адам бала менен урушпайт. Демек, ичиңизде сиздин кичинекей баланын эмоциялары бар. Апаңыз көп кыйкырган, атаңыз көп кыйкырган, экөөнүн уруштарынан сынгансыз, башка да чоң адамдардын жашооңузга тийгилишүүсү болгон, өмүрүңүздү өзүңүз башкара алган эмессиз. Миома киста болсо интим гимнастика жасоого болбойт. Жыныстык катнашка уруксат бар болсо болот. Неге жыныстык катнашка уруксат бар болсо деп айтабыз, кыздар? Ушуну түшүндүрүп берейинчи. Мисалы, да, мына.
мисалы мына сиздин кыныңызда шейка, анан маткада миома, киста мисалы да, же сыртында мүмкүн, аденомиоз мына. Миома эгерде чоңоюп кетсе, секс болгондо миомага тиет да жарылып кетет. Дал ошондой эле интим гимнастиканы могу жака жасаганда миома жарылып кетет. А эгерде жыныстык катнашка барганга уруксат бар деңгээлдеги эле 5 сантиметрге чейинки размер болсо, анда жарылып кетпейт, интим гимнастика жасай бересиз. Миома кистасы барлар бул курста сиздерге психотерапия берилет, ооруларга каршы арналган. Ниет кылып ошол проработканы жасашыңыздар керек. Сиз Казакстанда кандай деген кимдин курсун окугансыз? Менин баракчамда бар, мен устаздарымды сиз көрсөтүп турам. Жумушум алыста келген, интим гимнастикага катышып кыз болгум, жолдошум алыста дейт, кыз болгум келет дейт. Ой, кыз боло аласыз, кыз болуп алыңызчы. Кыз баланы кантип тарбиялаш керек дейт. Биринчи өзүңүздү тарбиялаңыз. Бала тарбиялоо сабагы бар. Интенсивке катышып өтө чоң пайда болду, Аллах ыраазы болсун дейт. Мен стрессти кантип эмдейт дейт. Курска келесиз, мен да өзүмдү табуу керекмин. Да, өзүңүздү тап, биринчи өзүңүздү табыңыз. Кыздар, давайте коштошо эле бүгүн, Не деген гана суроолор бар, Мен карабадым, канча болду баштаганыбызга. Так, 2 саат болоюн деп калыптыр, чыгайын, күйөөм досторум менен көп убакыт өткөрүп, кандай кылып үйгө батыраак келүүсүн. Мен коркуп атам деп айтыңыз, мен сени менен бирге өткөргүм келет. Көйрөк убакытты өзүңөр бергиле. Мисалы, биз мына жакында эле келин болду. Мен өзүм келиндериме айтам, өзүңөрдү карагыла деп айтам. Күйөөмүн, инелерим көзүн карай бербегиле деп айтам. Себеби алардын үй бүлөсүндөгү гармония бизге да жакшы. Кыз бала ата-энесинин үйүндө бактылуулук болушун каалайт, любой ата-эне. Мен келиндериме айтам, өзүңөрдү тандагыла, өзүңөрдү карагыла, оозун мурдуна тыгылып чалбагыла деп айтам. Энелерим укса жини келет болуш керек, укпас чыгар, укса дагы силердин бактылуу болушуңар үчүн алтындарым. Любой аял эркекке жармаша берсе, эркек өспөйт. Будущий күйөөң кол көтөрүшү мүмкүн, коркунучту кантип арылам дейт. Сизге врачка мага кол көтөрүп койгон эле, обиданы жок кылсам деле коркуп калдым. Психолог менен иштешиңиз. Негизи ошондой бир адамга таарынычтарга дагы мен терапия кошуп койдум мында. Эчи мен ажыраштым, эми күйөөм жашайлы десем жашабайм дейт. Ошон үчүн ажырашаарда кеттим мен ажырашам деп ойнобойм деп кетип калгандай болуп ажырашпаш керек да. Кыздар, эфир кандай болду? Сиздер калтырып коюңуздарчы, мен сиздерден кайтарым байланыш угайынчы, бир пайдалуу маалымат бере алдымбы? Так. Турсун эже, мен суроом кетти, үстү жактагы суроолор кетти, мен баарын окуган жокмун. Саламатсызбы? Турсун эже, мен суроом, мамам менен мамилем келишпей, жана төлгөчүлөргө барып келип алып, мени менен уруша баштайт. Сен андайсың, мындайсың деп тилдей берет. Менден эмне издейт билбейм. Эми барып келгенин көргөн болсоңуз айтыңыз. Төлгөчүлөрүңүз да мага окшогон пенде, сиз дагы мендей пендесиз, мен дагы сиздей пендемин. Ооба, ката кылган болсом дагы мен сиздин кызыңызмын. Менин каталарым менен жакшы көрүшүңүздү каалаймын. Мен секин түздөнүүгө аракет кылам деп айтыңыз. Ал сиз апаңызга триггер болуп атасыз да. Сиздин бактылуу болушуңузду каалайт, бирок сизди чукуп атат го. Сонун катышат элем. Жооп жазып коюңузчу. Кыздар, көп суроолор кетти. Мага абдан жакты дейт. Рахмат кыздар, Алла ыраазы болсун. Жакшы, андай эмесе кыздар. Мен жаздым, WhatsApp 1,5 акчаңызды салып анан кошобуз дейт. Жакшы. Молодцы. Кыздар, алтындарым. Рахмат. Сиздин сабактарыңызды угуп, ар бирибиздин травмалар бар экенин түшүнүп атам. Сизге чоң рахмат. Колумда дени сак мамилелер көп болушуна салым кошуп жүрөбүз. Рахмат кыздар, алтындарым, Алла ыраазы болсун баарыңыздардан. Саламатта калыңыздар, өптүм, кучактадым. Өптүм баарыңыздардан. 29 декабрь сиздер менен акысыз эфир өтүп берүүгө аракет кылам. Психотерапия жасайбыз. Жакшы калыңыздар.